Assalamu алейкум, урматтуу коноктор. Бүгүнкү мобилдик тиркеме кантип жасалат деген акысыз мастер класска кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен мен Турат Алыбаев, Flutter программист жана Ахматов IT компаниясынын жетекчиси, негиздөөчүсү болом. Ошондой эле биздин команданын, биздин компаниянын программисти жана ментору Жанибек Жалиев мырза болот. Бүгүн Жанибек Жалиев мырзадан бир чакан мастер класс болот сиздерге. Мындай деги эле мобилдик тиркеме кантип жасалат, эмнеден башталат. Эми албетте мобилдик тиркемелерди жасоо боюнча мисалы iPhone деп айта берели, iOS системасына мобилдик тиркемени жасоо үчүн Swift колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле учурда Androidке жасаш үчүн бүгүнкү күндө Kotlin деген программалоо тили колдонулат. Андан тышкары деле башка дагы программалоо тилдери менен мобилдик тиркемелерди жасаса болот. Бирок биз бүгүнкү күндө, азыркы учурда ошол Flutter деген Google компаниясы тарабынан иштелип чыккан фреймворк аркылуу биз iOSко дагы жана Androidке дагы мобилдик тиркеме жасоону сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Биз ошол эки платформага тең эле бир код жазуу менен мобилдик тиркемелерди иштеп чыга алабыз. Ошол эле учурда азыр Flutter абдан өнүгүп, бул десктоп деп коет, компьютер үчүн жана exe файлдарды жасоону дагы колго алды, ал дагы жасай алат. Ошол эле учурда Linuxка дагы, macOSке дагы, ошол эле учурда вебке дагы, мындай веб-сайттарды дагы жасоого мындай толук бир жакшы мүмкүнчүлүктөрү болуп атат туугандар. Эми үнүм жакшы эле болуп атат, Жаныбек агай? Сон. Болду. Могу жерде жазып атышпайбы? Угулуп эле жатат микрофонду иштетсеңиз. Туура. Угулбай атат дегендерге ошо комментарийге жазып койгула. Билбей атышат экен да, значит. Ошондой туугандар. Анан биз тууралуу кыскача сөз кыла турган болсок, биздин командабыз, биздин компаниябыз негизи азыр мен бул жерден демонстрациямды ачып алайын. Так. Биз бүгүнкү күндө биринчи могул Бирумма деген мобилдик тиркемени, биринчи компания болуп ушул тиркемени заказ алып жасап баштаганбыз. Кудай буюрса, бул азыр бүтүү алдында турат, почти бүттү деп койсок болот. Бул негизи диний мобильный приложение болчу. Бул приложенияда ошол ислам динине байланыштуу, ошол өзүбүздүн тутунган динибизге байланыштуу маалыматтарды, билимдерди ушул жерден алып, жана ошондой эле мындай аалымдарга суроо узатып, бул жерде основной ошол баягы аалымдардан суроо жооп кылып, өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ала алгыдай бир тиркеме болот. Муну азыр заказчиктер ошол ичиндеги, мисалы могул жерде карасаңыздар, мындай гусул, даарат, таяммум деген сыяктуу мындай даараттын түрлөрүнө тиешелүү бир маселелер бар экен. Ошонун видео сабактары, текст сабактары, ушулардын баардыгын киргизип, мындай айтканда диний билим алуучу бир мобилдик тиркеме жасалып атат. Азыркы учурда бул ошол иш процесси жүрүп атат. Немеге продакт деп коет биздин тилде, баягы кыргызча айтканда App Store'го же Play Marketке чыга элек. Кудай буюрса, жакын аралыкта чыгып калат деген ниетте турабыз. Бул ошол ичиндеги маалыматтар эле калды да, азыр ошол сабактары даяр болсо, Кудай буюрса, биз муну чыгарып даярдап берүүнүн алдында турабыз. Биринчи алган заказыбыз ошол. Экинчиси болсо, бул ветеринардык тиркеме. Бул
веб дижитал деп аталат. Кудай буюрса бул дагы ошо иш процесси жүрүп атат. Бул дагы жакынкы аралыкта немеге продактка чыгат. Бул жерде баягы сөз бар эмеспи? Тиги эмне дейт эле? Доктор дейт, доктор, врач бир адамды дарылайт дейт, а ветеринар болсо бүтүндөй адамды дарылайт дейт да. Себеп дегенде ошол баягы мал жандыктарыбыз, кыргыздар ыйта келе малга аябай жакынбыз да, эт жейбиз, кой багабыз, ит сит багабыз дегендей. Ошолорду жакшы дарылап, жакшы карап, аларды ошол кантип тоюптандырат, кантип уруктандырат, ошо оорулардын алдын кантип алдын алат дегеле ошол мисалы бодомал, жылкы, кой, эчки, тооктун баардыгынын багылышы боюнча, аларды боюнча мындай туура маалыматтарды жеткирип берүүчү бир мобилдик тиркеме болот. Ошол эле учурда биздин бул жерде азыр менде дизайны жок. Өзүбүздүн бир абдан жакшы бир тиркемебиз бар. Ал бизнес проект. Кудай буюрса ошол доставка боюнча болот ал дагы. Аны дагы жасап атабыз. Ал заказ эмес, өзүбүздүн тиркеме болуп эсептелет. Кудай буюрса ошону чыгарсак, мындай ал бизнес проект болуп калмакчы. Ал эми негизи мен өзүңүздөр билгендей, буга чейин да көп эле жерде айтып келем, мен кыргыз тилчи мугалиммин. Анан дайыма ошол кыргыз тилдин өнүгүүсүнө, кыргыз тилдин мындай заманбап бир деңгээлде өнүгүп, заманбап бир тил болушуна абдан далаалат жасап келем. Ошого колуман келген аракетимди, салымымды кошуп келем. Анан менин максатым, кыялым ошол кыргыз тилди үйрөтө турган заманбап бир тиркеме болсо деп кыялданат элем. Ошол кыялыбызды Кудай буюрса ишке ашыруунун алдында турабыз. Эми бул ошол чет өлкөдө жашаган, мигрант болуп жүргөн кыргыздардын балдарына жана деги эле ошол кыргыз тилин үйрөнөм дегендердин балдарына арналган бул детский деп коет го, баягы балдар үчүн тиркеме да. Бул Кудай буюрса абдан мындай бир мыкты даярдалып атат. Мунун дизайндары, ошол баягы технический тапшырмалары, ошолордун баардыгы мындай жогорку деңгээлде Кудай буюрса даярдалып жатат. Анан бул чыкса дагы абдан бир сонун тиркеме болот деп ишенип турабыз. Анан бүгүн Кудай буюрса ушул менин кыялымдагы тиркеменин бир бетин деги эле ошол тиркеме кантип курулуп баштайт. Эми албетте бул жерде ошол мастер класс болгон үчүн урматтуу бүгүнкү сабакка келген, бүгүнкү жолугушууга келген достор, бүгүнкү мастер класста мындай эң жогорку деңгээлде болбойт. Жана жумушта кандай иштелсе, биз кандай иштесек ошондой көрсөтүп бере албайбыз да. Анткени андай көрсөтүү үчүн 2-3 жылдаган убакыт кетет да. Мындай бир тиркемени иштеп чыгууга 1 жыл, 2 жыл убакыт кетет да. Бирок мүмкүн болушунча мына ушул бетти Жаныбек мырза бизге кандай болуп жасалышын көрсөтүп берет. Кудай буюрса ошону көрүп, анан сиздер ошол мастер класс жүрүп аткан учурда каалаган суроолорду берип, баардыгыңыздардын үнүңүздөрдү ачпайбыз. Себеп дегенде баягы записке мешать этпесин деген себептерден улам ошондой кылабыз. Бирок сиздер баягы Zoom'дан кол көтөрүп, суроо болсо берип, ой пикир бөлүшүп, сүйлөшүп иштесек туура болот. Мындай бул жерин эмне кылып атасың, бияка эмне жазып атасың деп. Анан көбүнчө баягы биз ошол компаниябызда ошол мобильный разработка менен алектенебиз да. Анан азыр айтиге кызыккандар абдан көп да. Жакында эле Инстаграмдан окуп калдым, Жаныбек мырза, сиз да көрдүңүзбү билбейм. Бирок расмий маалымат эмес экен, мындай эле бир баракчада жүрүптүр. Кыргызстан ошол программисттердин саны боюнча ошол 2022-нин аягында дүйнөдө алдыңкы 3 мамлекеттин бири болду дейт да. Анан көрдүңүзбү? Ооба, мен да окуп калдым. Эми бул расмий маалымат эмес, бирок дүйнөдөгү алдыңкы 3 мамлекет эмес, алдыңкы 1-чи мамлекет болсок деле бизге жарашат. Кыргызстандан 7 миллион программист чыкса деле дүйнөгө
программист жетишпейт. Программисттер өтө муктаж. Анан сурай беришет, ошо биз IT окуйт элек деп, анан макул деп окуталы десең, эмнени окутасыңар дейт. Анан мобилдик тиркеме жасоону десең, жок, мага мобилдик тиркеме керек эмес, мен программист болоюн дегем дейт да. Анан мейли деп анан унчукпайбыз. Себеп дегенде программист дегенде азыр көбүнчө эле ошо фронтенд анан бэкенд дегенди баягы элдер билет экен. Мобилдик тиркеме жасоо бул чындыгында ошол баягы фронтенд, бэкенд иштегендерден дагы мындай кадыр барктуу, анан айлыгы кымбат болгон бир кесип болуп эсептелет. Биз окуткан курстар арзан эмес. Анан эмнеге кымбат деп сурашат. Мындай кээде түшүнбөйм, эмнеге антип сурашат, бирок кайра эле баягы жооп өзүндө жатат. Эмнеге кымбат? Анткени кымбат болгон үчүн кымбат да. Мындай арзан нерсе арзан болбойт, кымбат болбойт да. Мисалы базарга барсаң, 1 сомдук нерсени алып алып эч ким 100 сомго сата албайт да. Ошондой эле ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар. Бул кымбат кесип. Биздин программисттердин ошо алды азыркы учурда бир $4000 чейин айлык алышат. Ошону эске ала келгенде бул биздин курстун баасы өтө эле арзан болуп калат. Анын үстүнө биз курс эмеспиз. Ушуну дагы аябай баса белгилеп айткым келет. Курс деген мындай да, эптеп акча табыш үчүн эле алдына келген нерсени окута берет. Биз ушунда иштейбиз, ушуну эле окута алабыз. Башка нерсени окута албайбыз, башка нерсени үйрөтө албайбыз да. Ошон үчүн мындай туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар, урматтуу кесиптештер деп коеюн. Эми Кудай буйрса, Жанибек агай баары кесиптеш болуп калсын, биз менен ниет кылалы. Буйрса. Сизге сөз бергенге чейин могул жерден Нургүл кол көтөрүп атат. Нургүлгө сөз берип койсок, Нургүл, суроо барбы сизде? Саламатсызбы? Ооба. Саламатсызбы агай? Менин суроом мындай да, могу приложенияны иштеп чыкканда ошондон кантип акча табышат? Мисалы, Duolingo эң көп колдонулган приложениялар мененчи. Негизи ошо келиңиз, аябай сонун суроо болду да. Мобилдик тиркемелерди иштеп чыкканда негизи кантип акча табышат? Биринчиден, могул нерсе бар. Так, болду, микрофонуңузду өчүрүп алыңыз. Балдар мешайт этпесин. Суроо кайра кол көтөрүп койсоңуз, биз жооп ачып коебуз. Мисалы, сиз бул жерде бир тиркемени сурап калдыңыз. Негизи Duolingo деген мындай бир тиркеме бар. Мен өзүңүздөр билгендей, Instagramдан көрсөңүздөр керек, 660 күндөн бери, 660 да өтүп калды. Ошончо күндөн бери ушул Duolingo приложениясын колдонуп келем. Бул биринчиден мындай, могул жерде мисалы жаны болот, 5 жолу ката кетирсеңиз, анан окуй албай каласыз, токтоп калат да. Анан ошол мындай 5 жолу жанды кетирбей, бир ката кетирсеңиз, бир жан кетет да. Демек, бир күндө 5 эле жолу ката кетиргенге шансыңыз бар да. Ошол жанды алып салыш үчүн мындай чексиз ката кетирип болсо да кайра кайталап окуй бере турган кылыш үчүн сиз буга акча төлөп сатып алышыңыз керек. Мен мисалы 1 жылга сатып алдым эле, эсимен чыгып калды. 1 жылга $12 беле ушундай да. Мындай болбогон эле бир акча, бирок 1 жыл жыргап окуйсуз да. Азыр ошо 1 жылдыгы бүтүп калыптыр. Меники кайра 5 жан чыгып калды. Эми кайра дагы сатып алсам деп пландап турам да. Анткени ошол 660 күндөй убакытта мен муну окуп бүтүрө алган жокмун да. Биринчиден ошентип акча табат булар. Анан $12 болсо, мындай эсептеңиз, азыр бул жерде 100 миллион скачайт этилиптир да. 100 миллион скачайт эткендердин арасынан мисалы дейли 10 эле проценти, 10 миллиону эгерде ошол $12 сатып ала турган болсо, 10 миллионду көбөйтөбүз $12, мисалы $120 миллион Duolingo киреше таба алат экен деген сөз да. Анан дагы бир нерсе, туугандар, бул мындай
сатыштан тапкан акчасы. Ал эми ошол эле учурда бул жерде жазылып турат. Duolingo'da есть реклама дейт. Көрдүңүздөрбү? Покупки в приложении дейт. Эгер сатып алам десеңиз, приложениянын ичинен сатып алат экенсиз, анан мунун ичинде реклама болот экен да. Демек, могул жерде анан ушундай кылат. Бул жерде эскертип айтат. Могул 5 жаныңыз түгөнүп калгандан кийин сиз эгерде кандайдыр бир арасынан реклама видеону көрө турган болсоңуз, ошол рекламанын үстүнө жазат. Урматтуу колдонуучу, бул рекламага жиниңизди келтирбеңиз. Анткени сиздин акысыз окушуңуз үчүн бул рекламалар бизге акча төлөп берип атат деп жазат да. Анан рекламалары дагы мындай өтө баягы мындай жосунсуз жаман рекламалар эмес. Мындай пайдалуу, жакшы рекламаларды чыгарышат. Ошентип 2 жол менен акча табат. Нургүл айым, түшүндүрө алдым болушум керек, Нургүл, түшүндүрө алдымбы? Ооба, агай, түшүндүм. Сиздердин приложениялардын максаты кандай азыркы? Биздер балдарга билим берүүбү же анын арасынан да акча табуубу? Сөзсүз. Эми ар бир өзүнүн алышы керек болсо керек. Сөзсүз мындай нерселерди бир мобилдик тиркеменин иштелип чыгышы туугандар мындай орточо бир эле эсеп менен алып караганда жок эле дегенде бир $200,000 чыгашасын жейт да, кымбат. Анан биз миллионер эмеспиз да ошончо акчаны чыгарып эле салып кое бергилейчи. Бирок мүмкүн болушунча биздин биринчи максат ошол тилди жайылтуу, тилди заманбап мындай азыр баягы кичинекей балдар кечке телефон көрүп отура берип, тили орусча, англисче, кытайча чыгып калып атпайбы? Ошондой маселелерден куткарып, кыргызча бир маалыматты жеткиликтүү кылып берүү. Анан албетте ошол баягы белгилүү бир деңгээлде өтө чоң сумма эмес, бирок ошол мобилдик тиркеме өзүн каржылап тургудай кылып бир суммаларды коюуга аракет жасайбыз, Кудай буйрса. Эми азыр дагы алдыда көп иштер бар, көп процесстер бар, банкрот деген нерсе бар, иштеп кетүү деген нерсе бар. Ошолордун баарын эске алганда, бирок биздин биринчи максат бул тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошуу. Билсеңиздер керек, мен дайыма пост жазганда, макала жазганда эмне деп жазам? Өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош дейм да. Өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош. Демек, биз өзүбүздү өнүктүрүп атабыз, ошону менен бирге өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошолу деп аракет кылып атабыз. Так, суроолорду даярдап туруңуздар. Сонун суроолор келип атат, Жаныбек мырза. Мен арадан ошолорду жооп бергенче биз мындай кылалы. Убакытты коротпой, жарым сааттай убактыбыз өтүп кетип атат. Жаныбек мырза азыр өзүнүн экранын сиздерге көрсөтүп, мобилдик тиркеме кандай болуп жасалат, эмнеден башталат ошо Flutter менен, ошолорду түшүндүргөнчө азыркы ошо Tilbil деген тиркемебиздин ичинен бир бети алынган, ошону жасап көрсөтүп берет бизге, Жаныбек агай. Анда сөз кезеги сизде. Буйрса, рахмат. Анда мен экранды бөлүшүп, көрсөтүп кетерсек болот. Биз мындай кылайлы туугандар, бардыгын Visual Studio'га кирип, ошо программага кирип, анан кантип жасайбыз? Ошону почтадан 0-дөн жасайбыз, бирок бардыгын детально өз иште кандай иштейбиз, андай кылбайбыз. Болгону жөнөкөй гана коддор менен жазып сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Анда мен экранды бөлүшсөм, иштебиз. Жаныбек мырза, азыр 1 мүнөт. Ушул жерден немени көрсөтө кетейин. Азыр Жаныбек мырза кылган нерсени сиздер кыла албай калышыңыздар мүмкүн. YouTube'да Турат Алыбаев деген YouTube канал бар. Ошол жерге кирсеңиздер, биз Flutter боюнча акысыз сабактарды чыгарып баштадык. Бул бир курста өтүлгөн сабакты толугу менен чыгарабыз. Анан ушул жерде аябай көп суроо болуп калып атат. Силер платный окутуп атсыңар, аны эмнеге бесплатный чыгарып атасыңар деген. Себеп дегенде бул Flutter, IT, мындай технология күндөн күнгө өнүгүп атат. Бул биздин мурдагы өтүлгөн сабактарыбыз бир аз кичине эскирип калган. Азыркысы менен мындай дал келбестиктер көп. Ошондуктан бирок үйрөнгөнгө жарайт. Базалык маалыматтарды алганга, айрыкча могул биринчи, экинчи сабакты сөзсүз көрүп чыгыңыздар демекчимин. Ушуну көрүп, ошонун да суроолорун алдына жазып,
ушуну көргөндөн кийин анан бүгүнкү сабактагы абдан түшүнүктүү болот да сиздерге. Эми баштай бериңиз. Мен видеону өчүрүп алайынбы же жандырып коеюнбу? Мейли өчүрүп деле койсоңуз болот. Көп деле неме болбойт. Бирок менин интернет жакшы да. Негизи жакшы эле көрүнүп атат, жакшы эле угулуп атат. Видео деле кала берсин, элдер балким сизди карагысы келип калса. Живой адам өтүп атабы деген суроо болот да. Макул. Андан эсеп туугандар, биз мына биринчи ушу мобилдик тиркеме кандай жасалат, ошол тег эле ошол мобилдик тиркемедеги иштеген приложение кандай нерселер менен иштейт да, ошону башынан баштап биз баштап берсек болот. Негизинен бизде азыр эки түр бар, ошол Visual Studio анан Android Studio деген бар. Бул программалар ушундай коддорду жазыш үчүн да. Мен болсо мына Visual Studioну колдоном. Ушул Visual Studioну силер жүктөп алсаңар болот, ачсаңар мындай келет. Бул жактан биринчи мындай тиркемени ачыш үчүн аябай оңой да, Flutter кирип эле не кыласың мына жерде үстүндө view деген бар. Бул негизи эки тилде болот, орус тили анан англис тили менен билишимче, анан мага англис тили ыңгайлуу. Анан тандап туруп бул жактан не кылам? Мына жерде Flutter New Project деген бар. Flutterге жаңы проектти ачып берет да бизгечи. Application дейт, ушул тиркеме кыргызчасы. Муну ачып кирсек, биз азыр көрөбүз. Так, башынан алайлы. Анан муну ачканда силерден сурайт да, кайсы жакка жүктөйүн деп, анан кааласаңар өзүңөрдүн мындай бир папкаңар болот, ошол жакка деп койсоңор, анан дагы кетет да. Мисалы мен өзүм Flutter проекттериме кошуп коем, мында тандап туруп атын болсо жазып кетебиз. Атыны болсо мисалы не дейли, биз жомоктор деп койсок деле болот. Негизи бардыгы мындай латинский тамга менен жазыш керек. Мисалы жомоктор деп биз тиркеменин атын атап койсок болчудай. Жомоктор app деп койсок, ошо applicationден кыскартмасы да. Бизге мындай жаңы тиркемени, мындай готовый, даяр бир тестовый бир тиркемени бизге создап берет, азыр көрөбүз. Бул мындай загрузка болот, бир аз убакыт алат. Мынтип бизге даяр коддор менен создап берет да. Муну не кылабыз? Мен давайте мындай кылайын, бир терминал ачып туруп эле, муну мен өзүмдүн колдонуп жүргөн телефонуман чыгарып алсам болот, же болбосо ар кандай жолдор бар. Мисалы Chrome'дан чыгарсаңар болот, же болбосо виртуальный телефон бар, iOS же болбосо Android же ошолорго да чыгарсаңар болот. Мен азыр не кылам, өзүм эле колдонуп жүргөн телефонумдун экранын бул жака чыгарып алып сиздерге бөлүшүп көрсөтүп берсем болот. Мындай. Так. Чыгарайын. Эми бул жерде биз кандай кылсак болот? Ушу мен мына как обычно колдонуп жүргөн телефон мындай. Бул телефонго азыр биз тиркемени орнотуп жасап көрөбүз. Башка мен мынаны мындай кылып алайын, сизге ыңгайлуу болуш үчүн. Оңдоп туруп алсам. Жакшы эле көрүндү же бир аз чоңойтуп алсам да болот да? Жок, аябай жакшы көрүндү. Сонун, өтө сонун. Сиз көрсөткөнчө мен могул жерде бир суроолор бар экен. Кыргызстан дүйнөлүк программисттердин аймагына же мекенин айланууга толук мүмкүнчүлүк бар турбайбы дейт. Ооба, Бек Болот мырза, сөзсүз мүмкүнчүлүк бар. Анан агай Play Market акча алабы жүктөгөнүнө дейт. Play Market мен суроону толук түшүнбөдүм. Эгерде биз приложение жасап туруп Play Marketке жүктөй турган болсок, аккаунт ачканга ошол Play Markеттен аккаунт ачканга $25 алат. Бул супер аккаунт деп коет, берки жанагы көчүрүп алган аккаунттар жарабайт ага. Ошого бир жолу, мындай өмүрүндө бир жолу $25 алат. Андан кийин миллион приложение жүктөсөңүз деле кала берет. App Store'го болсо жылына $100 төлөп туруш керек болот. Приложенияны көчүргөндө мегабайт акча болуп түшөбү дейт. Жок, андай нерсе жок. Бирок баягы канча скачать этилгени көп болсо, ошол жактан мындай рекламадан көбүрөөк акча түшүшү мүмкүн, бирок мегабайт акча болуп түшпөйт.
улантып берсек, бизде мынау баягы даяр тиркеме деп элек, ошол даяр өзү Flutter бизге бир тестовый тиркеме создап берет. Бул мисалы мындай бассаңар, мынау 0 деген сан ар кандай санга өзгөрүп, кошулуп өзгөрөт да булчу. Бул азыр бизге эмне болду? Даяр тиркеме болду. Эми биздин тапшырма боюнча мындай болгон да, бизде так, buradan gelip koysak, bizdin topshirma boyuncha aytganimdan boshlayman. Bizdin topshirma boyuncha жанагы агайдын айтып аткан баягы тиркеменин жакында продакшнга чыгат деген тиркеменин бир бөлүгүн ошол жасап бер деп бизге тапшырма болду деген ошону биз чогулуп турабыз азыр. Ортолордо андай бир суроолор болсо берсеңиздер болот. Мисалы мына болду, баягы агай көрсөтүп берген тиркеме ушул. Ушуну кандай жазсак болот? Биринчи ойлонобуз, бул ошол Figma'дан ачып берсек. Мына бул сүрөт алып кетсек болот экен, сүрөт каяктан алып келебиз, ошону ойлонобуз. Мына жерде эмне дейт? Акылдуу балаң кыргыз эл жомогу деген бар экен. Бул болсо эки шрифте же бир шрифт окшойт, окшош эле шрифте көрүнөт менимче. Жана мынандай бир кыймылдаш керек экен, мына бул музыкаларда бар эмеспи? Нары бери басканда, плей басылганда чыгып ырдаш керек да, же болбосо жомок айтып бериш керек. Анан мынандай кнопкалар бар экен, буларды кааласак сүрөтүн алып койсок болот, кааласак иконканы койсок болот. Анан мындай текст кетет жанагы жерде. Ошондой эле акырында бир категорияларга бөлүнөт да. Негизи мындай да. Flutter'дин дагы бир мобилдик тиркеменин дагы бир оңой жагы мындай 3 нерседен турат. Ушул 3 нерсени бизге даяр коддор менен жасап коет. Ошону азыр биз сиздерге көрсөтүү максатында турабыз. Анда эмесе баштасак болот. Бизге мындай кылайлы. Биринчиде бизге мына бул бардыгын өчүрүп салып эле, давайте мен мындай кылайын. 0дон жазып чыгайын. Ушуну кандай дейсиздер? Буну полностью не кылам. Барын эле өчүрүп элем. Мыналарды өчүрсөм болот. Эч нерсе жок. Эми ушул жерден биз мындай алып туруп баштап сиздерге көрсөтүп берсек болот да. Анда даярсыздарбы? Баштадык, негизи мындай Турат агай, мен ар бир кодун түшүндүрүп айтып берейинби же мындай белгилүү жерден түшүнүп коеюнбу? Негизи мындай шакылдатып эле жазып кете бергениңиз жакшы го дейм, анткени баарын түшүндүргөндө сабак өтө узун болуп кетет. Бир саатка жакын убакыттын ичинде кыска тез убакытта көрсөтүп берсеңиз, анан бирок баягы суроолорго мен мүмкүн болушунча жооп берип турам да. Ошо суроолорго анда сиз ошо загрузка болгондо ошондойлорду жооп берип турсаңыз, жазып кетип берем. Туугандар, ошо аягына чейин отурганга аракет кылыңыздар, кызык болот деген үмүттөмүн. Бизде мына баштадык. Өзү негизи мына мотор болот да. Flutter'ды жүргүзүп турган бизде мындай нерсе болот. Main деп туруп, анан бир функция деп коет да. Ушуну жазып, анан бизде Flutter'га Dart'ындай иштеп берет да. Полный жүргүзүп бизге тиркемени көрсөтүп берет. Азыр мен мынаны жүргүзсөм ката берет, себеби бизде азыр эч нерсе жок да. Ошон үчүн силерге пока мына пустой болбой турат. Болбой турат. Анан бизде мына void main деп туруп ачканда бизде run up деген да, ошол run деген ошол өзү жүгүрүү болот го. Ошондо app деген application дедик, ошол тиркемени жүргүзүп болот да. Бизге ошол кайсы тиркемени жүргүзөбүз деп биз суроо беребиз да, айтабыз. Бизде stateless деген өзүнчө бир виджеттер болот да. Бул виджеттердин атын эмне деп беребиз дейт. Мисалы мен айтайын, бул жерге жомоктор деген биз тиркеме жасап атабыз деп атам, ошонун атын эле бул жака берип атам да. Азыр жомоктор деген тиркемени айттык, анан бердик. Бул жомокторду биз каяка беребиз десек, бизде мына run up кайсы тиркемени дейт, мына бул тиркемени. Ушуну жүргүзүп бер деп биз run up'ка айтып коебуз. Не дейбиз? Жомоктор деп туруп айтабыз, бул жактан бул алып кабылат. Вот. Бул жерде азыр мындай келгенде, мына Flutter, мына мисалы бизде мындай бардыгы Flutter'лер виджеттерден куралат деп айтылат да. Бул виджеттер деген эмне десе, мына бул плюс виджет, мына бул көк түс виджет, ак түс виджет, мына бул тексттер, булар да виджет, 13 цифралар, булар дагы виджет. Бардыгы виджеттерден куралат да. Мисалы ошол Flutter'дын дагы оңой жагы баягы даяр виджеттер болот. Ал даяр виджеттерди азыр чогуу көрсөк болот. Мисалы ошолордун башкы тамыры деп айтсак болот, башкы булагы ошол material app деген неден виджеттен келет да. Муну эң жогорку виджет деп атасак болот да. Атасы деп коет, parent виджет деп коет.
материал аптын ичинде эмне алат десек, баягы үй курганда эле мисалы фундаментинен баштайбыз, ошо фундаменттин бизде home деген бар да. Home деген кыргызчага турганда эле ошо үйдү баштап атабыз эмичи. Үйдү кантип баштайбыз биз? Мындай алсак болот. Мен сиздерге мындай кылайын. Мынал жактарда мындай терең кирбейбиз. Болушунча жөнөкөйлөтөбүз. Ошого азыр ылдыйына жазып кетсемби же давайте мен мына жерге эле бир түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир папкага бөлүп алайын да. Папканын атын мисалы page деген же болбосо бизге мына көрүнүп турган жерде биз UI деп коебуз да, мына жердечи. Же болбосо page деп коебуз мына страница да. Ошону давайте мен анда неден page деп туруп бир ат берип алайын. Page. Өтө жөнөкөй да, компьютерде мисалы папкаларга бөлүп алабыз го адашпаш үчүн. Ошондой эле нерсе бул делечи. Мына page деп бөлдүк, ошонун ичине биз мына main dart окшотуп биз дагы бир не кылабыз, файл ачабыз да. Аны не кылайлы, ачайлы, анда биздин не деп койсок болот. Мына негизги бет болгон үчүн давайте мен мындай кириш бет деп коеюн, home page деп койсом дагы аябай жарашып калгандай да. Давайте homepage.dart деп туруп мындай алсам, анан бизге ошондой эле баягындай mainге окшоп эле пустой бизге эч нерсени берген жок. Не дейм анда? Мага дейм, ушундай тиркемени мына бетти жаза турган бетти дейм. Ушул жака жаз деп айтам да. Анда не дейм? Мен давайте мындай кылайын. FSTF деген мындай өзүнүн да шорткат деп коет. Мына кыскартып жазсаңар өзүнүн аты менен берет да. Мындай даяр силерге коддорду создап берет. Бул жерде не дейм? Stateful каяктан келип атат дейт да. Булар өзү негизи мындай да, виджеттер да мыналар. Биз жана айтып өтпөдүкпү? Мына бул виджет, мына бул виджет. Бизге көрүнүп турган приложениядагы бизге иштеп турган бардыгы виджет да. Мисалы мына бул виджет деп айтабыз. Муну мисалы image виджет деп атайбыз. Бул болсо түс виджет, color виджет деп атайбыз. Ушулардын бардыгы виджет да. Ошон үчүн мен дагы не дейм? Мына бул виджеттер каяктан келет десе, мен айтам бул жерге келип туруп, мына лампочканы басып не дейм? Material Dart деген бир пакет бар дейм да. Бул пакет деген не деген? Ошондо бир аз мындай түшүндүрүүгө аракет кылайын. Пакет деген мындай да, мисалы сиздер базарга барасыздар, базарга барганда мисалы нан, май, күрүч өзүңөр барып пакетти алып салып, не кыласыңар, ар бирин терип, акчасын төлөп, анан базарды кылып бересиздер да. Же болбосо фрунзе барганда элечи, бардыгын ар жерден жыйнапчы. Пакет деген силерге мындай да. Бул именно Flutter'дын да өзгөчөлүгү, силерге даяр бир пакетти создап берип коет. Мисалы бул доставка да. Элестеп келесиздер, үйүңөрдө туруп эле мага жазып койсоңор, не дейсиңер? Мага мисалы тамак керек, пицца, дагы нан, май, чай, ушуларды алып келип бер деп туруп, так тик басып койсоңор не болот? Силерге алып келип берет. Ошондой эле бул Flutter'де дагы виджеттерди мында алып туруп, материал пакет деген бар, ошону тик басып койсоңор силерге мында алып келип берип коет. Өтө жөнөкөй да мындай. Башында бир аз кыйын болушу мүмкүн, бирок канча бир өзүңөр бир сынап көрсөңөр оңой болуп калат. Түшүнүүгө аракет кылсаңарчы. Анан бизде мындай да, мисалы мына жерде түзүп турган нерсени бизде scaffold деп коет. Ошону давайте мен жасап көрөйүн. Андан не дейм? Scaffold деп туруп айтсам, ошондой эле бул жактан айтат да. Ката деп турат да. Мына бизде кызыл көрүнүп турган нерселер, булар ката берип атат бизге азырчы. Не дейм мен анда? Менде дейм, мына бул жерге дейм, мына бул жергечи материалга дейт. Сен кайсы виджеттерди, үйүңө кайсы виджеттер менен курасың деп атат. Айтам мен. Мен билем дейм, home page деген менде виджет атайын создап алгам дейм. Ушул жерден мен фундаментим башталып атат деп коем. Анда не кылам? Мына home page деген класстын атын копировать этип туруп, же болбосо бул жактан терип туруп, мындай алып чакырып коем муну. Мына чакырып коем, бул каяктан келип атат дейт. Мен айтам, бул экинчи беттен деп койсом болот да. Же болбосо мына home page деген Dart файл бар экен, ошодон келип атат деп, бул жака дагы пакетти силер заказ бергенде эле бул жака да айткам да. Мына келем, заказчикке келем, заказчикке келип туруп не кылам? Импорт басып коем, бул не кылды? Импортты бизге алып келип берип коет. Импорт дегендер бар сөз бар эмеспи? Башка өлкөдө, мисалы Кыргызстанга келген товарлар импорт да. Ошондо эмне кылдык? Биз мына бетке импорт кылдык. Бул ката кетти. Ошондой эле мына жерде буга азыр көңүл буруштун кереги жок. Мен просто муну оңдоп коеюн. Муну негизи оңдобосок деле иштей берет. Так, жаап турам. Эми биз мындай кылайлы, эми жүргүзүп көрөйүн да. Бизде азыр тиркеме вообще 0 да. Мен мындай жүргүзүп көрсөм, азыр көрөсүздөр, бизге эмне берет? Не болду? Аппак эле нерсе берди да. Же болбосо мен мындай алсам, мисалы контейнер деген мындай алып туруп, мындай алып койдум. Не болот? Азыр көрөбүз. Капкара экран берип калды. Көрдүңүздөрбү? Бизде азыр үй жок, жөн эле капкара нерсе болуп калды. Ошо үйдү куруш үчүн биз не кылабыз? Мына жерде scaffold деген нерсени биз чакырганбыз да, жагачы мында ак кылыпчы. Эми ушул жерден биз үйүбүздү куруп баштап кетсек болот да. Биз мына темага кайталы.
Темабызда бизде эмнелер бар экен? Мисалы дейт бизде мындай бир сүрөт бар экен дейт. Ушул сүрөттү кантип колдоном? Же болбосо давайте мен мындай кылайын. Мисалы менде мындай бир стрелка бар экен. Ушул стрелканы кааласаңарбы иконка менен алсаңар болот, кааласаңар жөн эле мындай сүрөтүн дагы эмне жерде бар экен көрөйүнчү. Сүрөтү дагы бар окшойт. Да бар экен, а? Ушул сүрөтүн алып колдонуп көрөйүн мен анда. Давайте мен экспорт кылам, бул жерден экспорт кылып бул жактан күтүп алдым. Ушуну эле эмне кылам мен алып туруп мына жакка көрдүңүздөр да түштү. Мен жана мыналарды ham көчүргөм, булар дагы түштү. Мына иконкалар түштү. Ушуну эмне кылам? Азыр ушуну мен колдоном. Аны колдонуштан мурун бизде мындай нерсе бар да. Ушул мынау сүрөттөрдү колдонуш үчүн же болбосо ар бир мынау шрифттерди колдонуш үчүн бизге бир жерге туташтыруу керек да. Кандай туташтырабыз? Бизде мындай атайын туташтыргычтар бар да. Мисалы мына бизде агайыбыз айтып кетпеди, бир эле мына Flutter деген виджеттер менен, Dart деген тил менен iOS, Android, macOS, Linux, Windows'тарга жазып койсо болот дебедикпи? Ушулардан мисалы лып кыргыз тилибиз болсо, калгандары англис тил, орус тил, испан тил, кытай тилде ошолорго которуп бере турган бир нерсе бар да. Ошол бири-бирине туташтырып берет да буларчы. Эмне кылабыз бизде ошол туташтырып бериш үчүн эмне кылабыз? Баягы сүрөт, мынау сүрөттөрдү мына жака алып келип биз азыр көчүрбөдүкпү? Көчүрүп алган сүрөттөрдү биз туташтырыш үчүн эмне кылабыз? Бизде бир туташтыргыч бар да, ана PubSpec YAML деген бар. Ушул PubSpec YAMLга кирип туруп мына ылдыйына түшсөңөр өзү дагы мындай примерлер менен көрсөтүп берет да, мындай жазып коет даяр. Эмне кыласың? Комментарийден сразу чыгарып эле бул жака кошосуңар да. Бул кошуштан мурун эмнени кошосуңар? Ошонун суроону бересиңер. Айтасыңар, мага дейм биринчи мына сүрөттү жүктөп алайын, же болбосо мыналарды жүктөп алайын, анан кошом дейсиңер да. Андай эмне кылабыз? Мына жерден келип туруп бир дагы бир папка ачабыз. Чтобы мында порядочно кетиш керек да баардыгычы. Assets деген бир папка ачабыз, assets деген ошо любой нерсе деген да. Ачтык, бул жактан эми биз мындай дагы порядочно дагы бөлөбүз. Мисалы дейм мен мага сүрөттөр болсун деп өзүнчө бөлүп алсам болот. Же болбосо мага баягы шрифттер болсун деп койсом болот. Аны эмне дейбиз? Англисче fonts деп коебуз, а? Fonts деп койсок болот. Ушинтип биз азырынча эки эмне кылдык? Эки папкага өзүнчө бөлүп алдык. Сүрөттөр керек болсо сүрөткө деп айтып коем. Ошону мен азыр жасап атам да. Эмне кылам? Мен давайте мынаны алып келем. Менде SVG дейт. Давайте мен биринчи мынаны алып келейин. Эмне кылам? Жаныбек агай, сиз алып келип туруңуз. Мен бул жакта суроолор бар. Жооп бере берейин. Менин сүйлөгөнүмдү карап, Жаныбек агайдын эмне кылып атканын карап туруңуздар. Приложение жасаш үчүн дейт, UX UI дизайнер менен иштеш керекпи же өзүбүз эле нөлдөн баштап жасасак болобу дейт. Эгерде мобильный приложениеңиздин дизайнын өзүңүз чийе алсаңыз, өзүңүз иштесеңиз болот. Бирок IT компанияда ошол UX UI дизайнер, фронтенди өзүнчө, бэкенди өзүнчө, баягы керек болсо cyber security'си өзүнчө, анан ушундай мобильный приложениени жасагандар өзүнчө болот да. Алардын баардыгы ар ким өзүнүн ишин аткарганы жакшы да. Анан ошого эле улай бул жерде Айбикенин да жакшы суроосу болуп атат. Мен да ушул суроону берейин дедим эле дейт. Flutter менен иштөө үчүн UX UI дизайнды окуу шартпы дейт. Жок. Мисалы Жаныбек деле, мен деле UX UI дизайнды окуган эмеспиз, билбейбиз. Бирок ошол мына мисалы азыр Жаныбек мырза жасап аткан бул жердеги тиркемени бул ошол UX UI дизайнерлер мына мону бизге чийип даяр кылып беришкен да. Анан биз ошону эле бул жактан жасап коебуз да. Мындай сөзсүз аны окуш керек, муну окуш керек деген шарт эмес. Главный баягы бир жерин окуш керек да. UX UI дизайнерди окуп, анан программист болуп, мен өзүм жазам, өзүм кылам деп баарын кылып жүрө бергенче өмүр өтүп кетет да. Андан көрө ошол команда менен иштеген бул эң жакшысы. Анан кайсыл сүрөттөрдү коюу керек экендигин заказчиктер өздөрү даяр беришеби же Flutter разработчик өзү табышы керек дейт. Жок, мына азыр карасаңыз Жаныбек мырза бул жерден өзү сүрөт тапкан жок да. Тиги дизайнда келген сүрөттөрдү жасап атат да. Ошол дизайнер биринчи баардыгын даяр кылып берет. Даяр кылып берет да. Анан ошол эле учурда сиздер ошол дагы бир могул жактан мага личкага суроо жазып калышыптыр. Бул мобилдик разработканы бүткөндөн кийин каякта иштейбиз дейт да. Бул өзүңүздөр да карап көрсөңүздөр болот. Ошол Кыргызстанда кайсы компаниялар ошол мобилдик тиркемелерди жасап иштеп атышат. Ошол компанияларда иштесе болот, дүйнөлүк компанияларда иштесе болот. Азыр негизи биздин курстардан бүтүргөн балдардын мындай салыштырмалуу көбүрөөк пайызы чет өлкөлөрдө иштешет да. Бул
Швейцарияда, Польшада, Дубайда дегендейчи. Азыраак проценти Кыргызстанда иштеп атат да. Кечээ да алардын бирөөсү ошо Темирлан мырза менен дагы Инстаграмда маек курдук эле. Ошондой уланта бериңиз, Жане агай. Байкап атасыздар, мына сүрөттөрдү алып, мындай киргизип, ошол жанагы дизайндын ичинен эле сүрөттөрдү Жаныбек мырза өзү эч жерден сүрөт издеген жок да, дизайнда берилгендерди алып, анан бул жерде атайын assets деген папканы ачып, анын ичинде фонт деген да папка ачып койду, фонт ба шрифттер. Анан images деген дагы папка ачып койду. Images болсо, мынакей ушул images деген бул сүрөттөр. Анан ошол имейдждердин баардыгын бул жакка алып келип даярдап атат да. Мына алардын дагы адашып кетпеш үчүн аттарын өзү жазып атат. Play Circle деп жазып атат азыр, карасаңыздар. Анан сүрөттөрдүн баардыгынын форматын байкасаңыздар, бул PNG форматында келип атат да. Туугандар, ошо өзүмө мындай ыңгайлуу болуш үчүн мындай өзүмдүн стилимде жазгам азырчы. Ошого ылайыктап алдым, что баардыгы адашпаш үчүн дагы мага жеңил болуш үчүнчү. Эми ар бир программисттердин стили ар кандай, бирок мага мындай кичине тамга менен жазылгандар жазат да. Анан бөлүнбөй, мисалы бул жерден бир эле катаны кетип калсаңар, мисалы үтүрдөн же болбосо мынау бир эле мынау тирени койбой койсоңор уже бул катада иштебейт силергечи. Ошого ар кимдин өзүнүн стили бар, мага мындай стил жагат. Бүттүм. Сүрөттү коюп алдым. Мына баардык сүрөттөр келди бизге. Мен мынаны мындай алдым да, иконкалар эмес, мага уже даяр экен, ушуну эле сүрөтүн эле колдонбойм деп туруп эле даяр нерсени таш колдонуп койдум. Мага уже мындай UX UI дизайнерлер жардам берди. Не кылам, уже даяр да, мен код эле ушуну карап жазып кете берем. Ошондой эле эми ушуну биз иштеп баштасак болот да. Жана айтып өткөндөй, бизде үстүңкү, ортоңку анан ылдыйкы бөлүгү болот. Ушул эң үстүңкүсүнөн баштасак биз дагы сонун болот, анда баштай берели. Так, бизде кодубузга кайра карап берсек, так, жаап турабыз. Кодубузга карап берсек. Мен муну кошо элекмин айтмакчы. Азыр биз мунаны айтпадыкпы? Биз мына жерге кошуш үчүн каяктан кошобуз депчи. Мен айтам, бул жерде мен assets деп ачкам, анын ичинде image деген бир папка бар. Ошону эле не кылам, туташтырып коем. Неден assets деп туруп, бул жактан ачып туруп, неден image уже бар. Ошондой эле мунун баардыгын өчүрүп койсом, бизге баардык сүрөттөргө не кылды, доступ берип калды да. Мен муну сактадым, бул жактан колдонуп кете беребиз. Менде мындай бар, scaffold'дун ичинде ошол appbar деген бир өзүнчө бир виджет бар. Ошол appbar'дын түрү кандай экен десек, appbar экен деп мен билген үчүн сразу не кылам, жазып кете берем. Анан бул жака эмне дейт? Бул жака болсо не дейм? Мисалы бул жакта не деген бар? Бизде title беле ушундай да, title мисалы жазып кетсек болот да. Же болбосо мынтсек болот, leading дейли, ошо баягы бизге көрүнүп турган жеричи. Leading деп туруп мен не кылам, бул жерге бир иконка коюп турайын. Мен иконканы алдымбы же? Бак алган экен, дайчам да сүрөт колдонуп коеюн бул жерге неден. Давайте мындай кылам, биринчисинен силерге иконка эмне ошондо тааныштырганча мен иконка деп эле бул жака жазып кете берейин да. Эмнеден icons деп туруп ичинде эмне деген эле back back не деген эле Backpack болушу мүмкүн. arrow back экен. Arrow back болчу. Arrow back экен, ошону карап алайын. Arrow back iOS-ке мына убакытты албайын туугандар. Негизи мындай көрдүңүздөр, мындай бир иконка пайда болду. Убакытты алыштын кереги жок да, азыр силерге мындай издеп отурсам кыйла убакыт кетет. Ошон үчүн мен анча нерсени даярдап алгам. Ошону ачып айтайын. Ушинтип жасап беришим. Баягы коркуп кетпей эле да, баардыгы эле ушинтип жасап турбай депчи. Баарыбыз эле мындай секин иш болот. Ошон үчүн Мен как раз ошол суроону берейин дедим эле да, Жаныбек. Деген ошол программисттер ушунун баарын мындай жаттап алабы деп сурайын дедим эле да. Жок, андай болбойт. Жаттап алуу эч качан болбойт. Болгону мына издөө жолдун методун үйрөнүш керек да, ошол эң маанилүү. Жаттап алсаңар эч жака жыла албайсыңар. Ошол бир сөз мененчи. Анткени коддор өтө көп, мындай бир приложенияны жасаш үчүн мындай мисалы 10.000 деген 100.000 деген код жазылат да, анын баарын жаттап алсаң анда вообще алым болуп кетесиң го. Биякта Аман Кыргызстан деген жигиттен сурап атат, Жаныбек байке сиздерден бүткөнбү дейт. Ооба, бизден бүткөн. Жаныбек экөөбүз даже группалашпыз, чогуу окуганбыз.
Анан мынау эң үстүнкү бөлүгү жасалды. Ушул мисалы ушул нерсени бизде мындай жоготуп коюу же болбосо ушуну кайра кошуп алуу деген нерсе бар. Ошону кайерден эле бул болсо ушул экен бар. Ушул нерсенин мисалы бул мына по умолчанию деген нерсе бар. Ошол по умолчанию бул false болуп турат да. Ушуну мен эгерде мына туура кылып койсом, эмне болот экен көрөбүз азыр. Эч нерсе өзгөрө болбойт. Анда давайте мен мындай кылайм. Бул биринчи бизде мынау бир катар мынау эмнени алып келдик, мынау backslash алып келдик, back arrow алып келдик, стрелкамчы. Анан эми мына сүрөттү коеюн мен, эмне кылам? Бизде негизи мындай да, body деген ошо ортосуна жазылат. Ошол ортосуна мен эмне дейм? Карайм дагы мындай. Катарынан тизилиптир да мына. 1 2 3 4 5 мына катарынан тизилген, ошондой катарынан тизиле турган атайын бизде diar widget бар да, анын аты column деген болот. Ушуну эмне кылам? Column'ду бул жака жазып туруп эле, эмне кылам? Ичинде children деген болот. Children деген ошо балдары да. Анын балдары деген уже көп түр болуп атат. Эмне дейбиз? Значит, виджеттер да, мындай сүрөт айтып атпадык, сүрөт өзүнчө виджет, мыналар виджет деп, ушул виджеттерди мен колдонуп кетишим керек экен, аны кантем. Ошону биз колдонуп кетсек болот. Мен давайте мындай кылайын, бул жактан давайте image деп туруп алып туруп, image asset бизде мынау asset форматына бул жака орнотулган үчүн asset'тен чакыртам да, эмне дейм? Адресин айтам. Адрес бизде кандай десек, биз билебиз эмне дегенбиз. Asset image анан ичинде мына жерде мынау адрестер бар да. Ошону мен берип коем. Эмне дейм? Assets деген папкам бар. Ошонун ичинде image деген бар, image деген. Анын ичинде деген мага именно сүрөт керек болуп атат. Ушул сүрөт мына болсо. Вот ушул экен. Ушул сүрөттү эмне кылам? Алып алам. Big image деп берген экен атын. Не деймиз значит, big image.png болду. png деген форматын алам, и мен бир сохранить этип көрсөм, сүрөт келди сону. Сүрөт келди, бирок бизде эмне болуп атат? Бизде мыналар биз каалагандай дизайнга пока келе элек. Ошону келтириш үчүн эми биз иштешибиз керек. Мындай да карасаңыз сүрөт мындай бир аз чоң болгонсу мага жакпай атат. Ушуну мындай толук батырыш үчүн бизде мындай fit деген нерсе бар да. Ошол fit деген өзү бай. Fit деген нерсе бул толтуруп коюу деген да, мындай орнотуп коюу деген да. Ошонун ичинде мына box fit дейт, мынанын ичиндеги нерсени сүрөттү сен орнотуп кой деп атат да. Ичинде мисалы бул жерден cover деген алып көрсөм, кандай болот экен? Көрөбүз. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бирок азыр көрөбүз. Так, муну кандай кылсам болот? Так, сиз ойлонуп кичине карап туруңуз, издеп. Бул жерде да суроолор бар менде, жооп берип турайын. Google'дан издеп карап турасызбы же? Мына таптым жа. Мынаны арканкы сүрөтү бизде көк болуп мынаны жаап калат. Ошондо айтып мына кылып көрөйүн. Арканкы сүрөтүн дей турганбыз, айланасындагы сүрөт эмне деген? Background деген бар. Background color деген бар. Мунун түрү кандай экенин билиш үчүн да оңой да мындай. Үстүнө эле просто мышканы алып келесиңер. Эмне дейт? Түрү color экен дейт да. Ошо Flutter'дагы бир жа өзгөчө бардыгы түрлөр менен иштейт да, типтер менен. Ошого эмне дейм мен? Color экенин билдим. Ичинен эмне кылам? Мисалы transparent деген да, ошо мына түстү жоготуп кой деген нерсе бар да. Карасаңар уже келип калды да, почти келип калды. Дагы деле келе элек, бирок дагы келтиребиз. Анан бул жагын пока бир карап көрсөк, почти келип эле калыптыр, Почти келип калыптыр. Эми мен мыналарын жасап кетсем дагы болот. Буларды жасап кетүү үчүн менде 2 виджет бар экен. Анын аты text деген виджет да. Мына өзү карасаң текст да, биз текстте окуйбуз го ошондой эле нерсе да. Эмне кылам мен анда бул жактан айтам. Мага дейм, текст деген виджет керек дейм. Анын аты бизде эмне дегенде акылдуу бала экен. Акылдуу бала деген болуш керек экен. Акылдуу бала болот. Келди. Дагы бир мага текст керек экен. Бул болсо эмне деген? Кыргыз жомогу дейт. Кыргыз жомогун да алып келем. Кыргыз жомогун алып келдим. Анан мына ал жерге үтүр коюлат бизде. Ошол үтүр точкаларды аябай кылдат маани берип караш керек. Анан бизде эмне болду? Мына шрифти кандай болот дейт. Шрифти мен билем, бул жактан сразу эле мен кошуп алам. Неден бизде
Google Fonts деген бар. Ушуну да кошуп силерге көрсөтсөм иштейт деп көрөңүчү. Google Add dependency Google Fonts кошсом мага мына жактан ошо бизге даяр пакетти дагы бизге азыр кошуп берүүсү керек. Вот мына кошуп берди Google Fonts'ты. Эми ушуну мен колдонуп кете берем да. Мына бул шрифти кандай билем да. Бизге уже баягы дизайнерлер не кылган, даяр кылып берип койгон. Айтат, бул жерде дейт, бунун шрифтин аты дейт, Cormorant Infant деген бир шрифт бар экен, ошону биз колдонсок болот экен да. Давайте мен ушуну эле даже мындай издеп деле көрсөм болот. Неден Google Fonts деп туруп издеп туруп ичине кирсем, ушул шрифт бар бекен точно. Ошону көрөбүз биз Fonts'ка кирип туруп не кылам, бул жерден издейм. Cormorant Infant деле. Infant издесем бар экен да бизде. Ушул шрифтти мен колдонсом болот экен да, значит. Мынандай, карасаң ошол эле нерсе. Анда мен не кылам, муну чакырып көрөм да. Давайте мен атын алайын, ушул адашып калбаш үчүн. Баягы бизде эми туташтырыш керек да, баягы. Биз биринчи мына сүрөттү туташтыргандай эле шрифтти да туташтыруу үчүн бир жерде ачып коюшубуз керек, же болбосо мен азыр мынанын өз негизи пакетин жүктөдүм. Бул PubSpec YAMLгачы. Давайте өчүп алайын. Close да. Негизи мына PubSpec YAMLга жүктөдүм, бирок мындай маселе бар, эгерде мына бул пакет болгон үчүн баягы интернеттен келет да, ушул иштебей калышы мүмкүн. Ошого мен кошуп алайын деп атам. Же болбосо бир иштеп көрөлүм, давайте. Не дейм, style деп туруп, стили керек да мага. Кайсы эле мына бар. Стили керек болуп атат мен. Style деп туруп, бизде Google Fonts деген бар дейм. Google Fonts каяктан келет десе, айтам. Бул дейм, мына ошондой деп Fonts боло албайт. Google Fonts каяктан келген айтып коеюн деп. Уже ай келип тура, не дейм. Google Fonts'ун ичинде эмнени колдоносуң? Менде Cormorant Infant вот мына бар экен. Ушуну эле колдонуп коем дейм, болду. Кетти. Эмне деп атат? Пакеттер define. Аны кетти. Мында карасам, менде уже келип калды. Мындай бир ката берди. Баягы айтып аткан катаны эми берди ошо. Мына иштебесе, дагы биз ошондой эле мында карап турсаңар болот. Каерден ката кетти деп мына айтат да. Эмнеден ката кеттиң, ушуну оңдо деп коет, ушуну оңдоп коебуз да. Көрдүңөрбү? Asynchronous дейт да, мына жактан күтүп туруп анан келет деп атат. Анда мен неден бул жакка келип туруп баягы туташтырышты. Дагы жандырып коем, кошуп жардамчы андан алып кетсек болот. Менде как раз жана бул жерге не кылгам, Fonts деп ачып алгам. Ушул Fonts'ка эле кошуп койсом болот да. Эмнеде download family деген бар. Ушуну не кылам, ошо мен файлдан көрүп иштей берсек болот. Так, мына кетти. Мурат студиябыз менен кошуп турайынчы. Рахмат. Аябай сонун суроолор келип атат. Айрыкча бул жерде Айбика деген кызга аябай рахмат, чоң рахмат. Сонун суроолор берип атат. Баарыңыздар активдүү болуңуздар, туугандар. Себеби бул жерде биз эч кимди тааныбайбыз. Анан уят болот деген нерсе болбойт. Кудай буйрса ошол бир 5-6 айдан кийин сиздер менен кесиптеш болуп калсак эле, таанып калбасак, бирок ошол суроо бергенден, суроо жазгандан уялбаңыздар. Анткени илим эки түрдүү адамга жукпайт дейт. Биринчиси бул текебер адамга, ушу Жаныбек да эмне ушу билет бекен, кылып эле бир нерсени көрсөтүп атат деп текеберленсеңиз, сөзсүз сизге билим жукпайт. Анан уялсаңыз дагы билим жукпайт. Ай мен сурасам анан Жаныбек эмне деп ойлоп калат экен, бул тупой деп ойлойт турбайбы десеңиз, анда да жукпайт. Ошондой ойлордон алыс болуңуз. Анан сонун суроолорго рахмат. Бул жердеги ошондо UX UI дизайнер дизайнын гана түзөт, а Flutter разработчик бул уже тиркеменин өзүн жасайт дейт. Ооба, сиз туура айтып атасыз Айбика. Ошондо мына Flutter разработчик дизайн, UX UI дизайн берген нерсени Flutter жасайт. Анан Flutter разработчик бул бэкенд, фронтенд эмес, фронтендке да жакыныраак, бирок мобильный разработчиктерди көбүнчө фронтенд деп бөлбөйт. Но ошол фронтун жасайт да, бэкендти дагы башка бэкендчилер жасап берет. Flutter менен иштеген
адамды UX UI дизайнер деп ойлоп жүргөн экен, андай эмес. Анан четиндеги кара цифралар код болобу деп бир неме ачып коесуң, Жаныбек. Не ачпайт. Ошо коддон ачып койсоң, ошол бул жерде азыр бир катышуучубуз мындай азыр кой тур. Могул жердеги цифраларды бул код экен деп ойлоп атат. Жок, бул жерде биз могул жерде жазылып аткан жазуулардын баардыгы код болуп эсептелет да. Биз азыр код деп айтып аткан сөздөрүбүз ушулар. Программисттер ушундай коддорду жазат. Анан мунун баарын жатташтын зарылчылыгы жок дегенбиз. Анан бул жерден дагы бир жигиттен суроо бар. VS Code community'ni установка кылып аягына чыгара албай калдым. M+R'ди баскан жерден жардам кыла аласызбы дейт. Албетте жардам кылабыз. Бизге ошол Telegramга жазып эле койсоңуз, мага жекече сөзсүз ага жардам кылабыз. Сөзсүз жардам кылабыз. CSS'ти билген адамга Flutter'ди үйрөнүү оңоюраак болобу дейт. Негизи эми балким кичине оңоюраак болушу мүмкүн, бирок мен айтат элем, вообще эле оңой эмес да. Эгер мындай оңой болгондо туугандар, анда баары эле программист болуп кетмек да. Оңой эмес, мындай чынында татаал. Бирок мен ойлойм, сиз да оңой адам эмессиз деп ойлойм да. То есть бул жерде отурган адамдарда мындай оңой адамдар отурбаса керек дейм да. Себеп дегенде, мисалы азыр бүгүн почти мына воскресенье болуп калды, түн жарым. Башкалар жыргап бүгүн дискотекада жүрөт, бирөө пиво ичип атат, бирөө бирдеме кылып атат. Мындай ар ким өзүнүн көңүл ачуусу менен алек болуп атат. Бирөө достору менен отурушка кеткен, бирөө баняга кеткен, дагы бирөө билбейм киного кеткен. Бирок сиз азыр убактыңызды бөлүп бул жерде отурганыңызга караганда, демек өсөйүн, өнүгөйүн, алдыга жылайын деген адамсыз деп ойлойм. Мындай программалоону ошондой эле адамдар алып кете алат деп ойлойбуз да. Бекболот мырзадан жакшы бир көз караш болуптур. Бул даяр программа турбайбы дейт. Жок, даяр программа эмес. Дагы көбүрөөк эмне дейбиз биз? Бул даяр фреймворк деп коет. Эми жөнөкөй тил менен программа сыяктуу түшүнсөңүз болот. Ошол виджет деп аткандар, ошол сиз туура эле түшүнгөнсүз, мындай слойлорду даярдап койгон да. Даяр слойлор менен иштейт, ошондой инструменттер бар. Жумушту каяктан издесек болот, окууну аяктагандан кийин удаленно иштесе болсо керек дейт. Ооба, бизде азыр Кыргызстанда иштегендер деле удаленно иштеп атат. Ошто жатып алып, Бишкектен иштеп аткандар бар. Тиркемени жасаганда примерно канча убакыт кетет дейт. Ар кандай тиркеменин чоңдугуна кичинесине. Азыр мисалы Жаныбек мырза могул жерде кичинекей бир тиркеме да бул делечи 1 саатта жасап бүтүрүп коет да. Бирок чоң тиркемелер бул жылдап убакыт алат. Саламатсыздарбы, кечирээк кирип калдым. Flutter developer болуш үчүн кайсы кошумча тилдерди билиш керек дейт. Эч бир тилди билиштин кереги жок. Flutterге күчтүү компьютер керекпи? Мисалы JS жараган ноутбук жарайбы? Оор программа эмеспи? Абдан оор программа, Аман мырза. Күчтүү ноутбук алыш керек, слабыйлар. Биз талай ноутбуктарыбызды чарчатып коюп, анан эми кичине баягы жаңы жакшыраак ноутбуктарга өтө алдык, Жаныбек. Кичине тыйын таап компту жаңы өздөштүрүп аттым эле дейт. Жардамдашабыз, Эсенбек мырза. Агай сайт жасоо менен таанышмын, бирок мобильный приложение жасоо менен анчалык эмес дейт. Эң сонун, анда эми таанышасыз, танайм. Visual Basic тили менен жазылып жатат. Жок, бул Visual Basic эмес, бул деген ошо Flutter Dart тили менен жазылат. Айтайын дегеним, үйрөнүү жеңил болобу. Эми канайым үйрөнүү, азыр эле айттым да, оор да. Бирок канайым сага жеңил эле болсо керек. Анткени мен сени тааныйм да. Сен мындай абдан аракет кылган, аракетчил, мындай баягы ойлогон оюңа, максатыңа жетмей кайтпаган, уктабаган, ушундай күчтүү кызсың го. Менимче сага оңой эле болот. YouTube'га чыккан видеодон көрүп үйрөнүп, ошол код менен ишке орношсо болобу, же андан кийин дагы курска окуш керек болобу? Ал сизге байланыштуу, анара биз негизи толук курсту чыгарабыз. Бирок мындай өз алдыңызча аракет кылып, дагы YouTube'дан мисалы башка тилдердеги англисче, биз азыр Жаныбек экөөбүз индустарды брат деп калганбыз. Индус браттарыбыздын абдан көп мындай тааныштарыбыз бар. Дайыма бизге жардам берип турушат. Алар бизди тааныбайт, бирок биз аларды тааныйбыз да. Ошолордун пайдасы көп. Visual Studio менен коддун айырмасы эмне дейт?
Visual Studio менен Visual Code'тун бул. Мына бул Visual Code эле. Просто Visual Studio деп компания Visual Studio'da анан Visual Code дегени бар, Visual Community дегени бар да. YouTube'га чыккан видеолор эски деп айттыңыз го, ошондо жаңы код, эски код айырмасы болобу? Эми анча-мынча айырма болот. Анча-мынча айырма болот. Мындай өтө мындай бир чоң айырма эмес да. Бирок эми азыр жаңы өтүлүп аткан курстарыбыз, мисалы жаңы курстар, алар бир аз мындай немелери жаңы ошол кошулган нерселер көрсөтүлгөн, жаңы программа менен өтүлгөн дегендей. Мобильный приложение Play Market'ке Flutter адам жүктөйбү или аны өзүнчө адамдар жасайбы? Бекенди да барбы өзүнчө? Бекенд болсо бекенди болот, болбосо жок дегендей. Бирок Flutter'ды эми эгер бир компанияда иштеп аткан болсоңуз, аны жүктөй турган бир адам болушу мүмкүн. Же болбосо сиз өзүңүздүн проектти чыгарсаңыз, өзүңүз жүктөйсүз. Же бирөөгө жүктөп бер дейсиз. Ал көп деле проблема эмес. Саламатсызбы агай? Бул Flutter курска аябай жакшы окуп, канча айда ишке кирсе болот? 3 айда кирген адамдар болду бизде. 6 ай, 7 ай болду кире албай жүргөн деле адамдар бар. Мындай, бул сизге байланыштуу нерсе. Саламатсызбы агай? Сизде Flutter боюнча курс барбы? Айна кантсам. Бул маселелерди Телеграмда жекече жазышып сүйлөшсөк болот. Ооба, курс дагы бар. Жана да айттык. Биз бирок мындай курс эмеспиз, туугандар. Башка баарын эле окута бербейбиз. Биз ошол Flutter тармагында иштегенибиз үчүн болду. Ошону эле үйрөтө алабыз. Жаныбек, уланта бер. Туугандар, өзүңүздөр көрүп аткандай, башташта биринен ушундай гана не кылып алдык, окшош кылып алдык башта. Не кылдык, акылдуу бала, окшош болду. Өзүңүздөр бир баа бериңиздер. Окшош болду окшойт, менимче. Окшош болду. Мына шрифттери, анан жазуулары булар менен кандай билдим? Шрифти 50 экен, 50 пиксель, анан жирности 70-700 экен, ошолордон карап эле билип алдым да. Мына басып эле, мына саат 19:24, ошолордон карап билип алдым да. Биз буларды жасап алдык, эми бизге мына нерселер керек да, мына слайдер деп коет. Ошону кичине сүйлөп түшүндүрүп кой, биз биякта сүйлөп атып байкабай калдык окшойт. Мен дагы Акылдуу бала дегенде кандай чыктыбы? ооба. Мындай болуп тургандар, бизде баягы башында айтпадык, мындай биринчи ойлонобуз да, үстүдөн ылдый каратып, мыналарды кандай катарынан кандай тизсем болот дейм да. Мен келем дагы, менде даярда виджет бар. Колом деген бир өзүнчө бир виджет бар экен. Ошонун ичинде Children деген бар экен. Бул колом деген ошол катарынан ылдый тизип берет экен да. Мына эмне дейм мен, катарынан ылдый тизген коломду колдондум дагы, ичинде биринчи сүрөт керек дедим. Мен дедим, сүрөттү алып алдым. Экинчи эмне керек десем, экинчи мага текст керек дедим. Текстти жаздым, мына бир текст. Экинчи дагы бир текст керек, аны дагы өзүнчө жаздым, текст кылып. Ошентип жаздым. Анан бул жерге мына именно ушундай шрифттерди кандай алып келем десем, бир Google Fonts деген бир өзүнчө менде бир пакет бар экен даяр. Бул жакта мындай бир пакет бар экен. Ошол пакетти не кылдым, мындай коштум. Пакетти өтпөдүк, пакет эмне дегендечи. Ошол пакетти коштум дагы. Кошкондон кийин эле не кылдым? Ошолор баягы интернеттен келип калган үчүн бизге бир ката бердилер, биз мындай дагы локально дагы кошуп алдык да. Ошол ката бербесин, келгиче иштеп турсун депчи. Муну кошуп алдык, анан бизге не кылды, мындай сонун бир шрифтти берип койду да, сулуу кылыпчы. Эми бизде мындай болот. Мына бизде иштеш керек да. Мисалы мына басылганда мындай нары бери жылып, мындай мисалы мына сандар өзгөрүш керек. Ошону кантип өзгөртсөк болот, ошону карасак болот. Давайте мен мынтейин. Биринчи давайте мындай кылсам кандай болот? Мага дагы бир 2 текст керек болот да, бирок бул тексттер өзгөчө болот да. Кандай өзгөчө? Бирөөсү мындай, сол жактан оң жакка кетти. Значит, катарынан эмес, бул горизонтально дегенде туурасынан болуп калабы? Туурасынан катарынан да. Турлы болду, кандай болуп калды? Кыскасы. Мына колом деген ошо үстүнөн вертикалынан катарынан тизилсе, бул мындай тизгизбесе горизонтал болуп атпайбы? Туурасынан болуп атпайбы? Ошо туурасынан катары керек да бизге. Анда не дейм, менде row эмес дейм менде. Мына колом эмес дейм, ичинде row деген дагы менде бир виджет бар дейм да. Аны ачсам менде мындай нерсени чыгартыш керек да. Мага именно кандай чыгарыш керек болот? Текстти мисалы мен да кошумча канча эле бул айтчы мында копировать этип коюп турам пока. Мындай текст и дагы бир текст керек болот. Менен дагы бир текстти чакырып туруп эле. Бул болсо бир мындай билем да. Мындан алып койсом,
Карасаңыздар, тизилип калды катарынан. Эгерде мен ушуну эле мындай кылгым келбей атат да, мисалы айтайын дегеним да, коломго мындай тизилип калат. Мына текстин карап туруп, мындай тизсем, ага эгердечи. Мына. Көрдүңүздөр, ылдыйынан тизилип жатат да, коломчу. А ро болсо мындайынан, туурасынан тизилип жатат да, же болбосо ортосуна дагы бир аралык белгилесе, боштукча. Ичинде бизде мындай нерсе бар. Main axis alignment ичинде не деген болот да, бул agencies, main axis alignment space around also керек көрөм го. Вот. Көрдүңүздөрбү? Мына бул тексттерди туурасынан тизгиз келсе, row деген бар экен. Ал эми ылдыйынан тизгиз келсе, column деген бар экен. Оңой да. Ушуларды түшүнүп алып эле жазып кете беребиз. Бизге пока мына икон кереги жок. Өчүрүп коебуз кайра. Өчүрүп койсок, эмне болду? Кел да. Эми ушулардын шрифттерине бир сейле карап, мындай окшош эле болсо керек. Менимче эмне дейт? Фонту дейт. Inter деген фонттон экен. Давайте мен мындай кылайын. Тугандар, мынаны бардыгын ушундай кылып жазып убакыт кетирбей эле коеюн. Главное көрдүңөр, мындай. Фонтту кандай мындай шрифти кандай жүргүзөт, шрифти кандай алып келет көрдүңүздөр. Мыналардын дагы бар шрифти бөлөк болгон үчүн буларды кайра алып келип отурбай эле коеюн. Бир аз мыналарды окшоштуруп коебуз, ошондо жасай берсек болот. Так. Жирности 400 дейт, 14 пикселде экен, ошону анан түсү болсо мынандай экен. Түсүн да алып коеюн. Алам дагы бул жерден баягындай эле стилди берем. Не дейм? Мына 0220-нын дейм, стили дейм, өтүр коюп. Стил дейм да, стили дейм. Text style болсун дейм да, айтып коем. Түсү болсо дейм, түсү болсо мен азыр алган түстү, мына жактан копировать этип алдым. Мындай болсун деп коем да. Ошондо алсам, менде не кылды? Түсү өзгөрдү да. Ошондой эле не дейм, менде көлөмү кандай болсун десе, көлөмү болсо менде мындай болсун дейм. Ичинде font size деген бар. Шул font size'ни мисалы 14 көрдүм акчет мен. 14 болсун десем, чоңойду бир аз. 14 гана бар. Анан жирности кандай дейт, жирности болсо мындай деп айтып коем, мында font weight деген бар. Мунун түрү мындай. Түрүн дагы билиш оңой тоондар. Үстүнөн да алып келесиң, айтып берет өзү. Font weight деп элечи. Эмне кылам? Font weight деп муну дагы бир карап коем. Ичин ачып, мына карасам, менде 400 жирность бар экен да. Колдондум, алды. Ушуну эле мен мүнөттөйм, кайра жазып отура бербей, просто мына копировать этип алайын дагы, ушуну көчүрүп алып туруп, мынага дагы колдонуп коеюн да. Эмне кылам? Колдонуп коеюн. Эконун түсү өзгөрдү. Ушул экен да болушу. Мындайчы. Так. Эми эмеси бар? Ортосунда бир сызыгы бар экен да. Ушул аябай маанилүү болушу мүмкүн. Мисалы мындай да тоондар, биз мына мен өзүм мындай көп окутам, анан бизде мындай да системалык мына жасап коюшту оңой эле да, мындай YouTube'дан көрүп деле жасап аласыңар силерчи. YouTube'дан көрүп деле мисалы азыр сабактар чыгып атпайбы, ошолорду карап деле жасап койсоңор болот да. А биздин методика мындай да, ушуну издешти үйрөтөбүз да, кантип издешти. Не кылабыз? Ошол эле Google'га кирип эле мисалы мага мынаны кандай жасайм деп ойлоном да. Мисалы мынанын аты эмне? Ошону биринчи табам. Орусча, мисалы англисче билбей атасыздарбы? Просто транслейтерге бар, Google транслейтерге кирип эле, котормошко кирип эле, которуп туруп, англисчесин жазып издейсиздер да. Мисалы мен билген үчүн сразу не кылам? Мына эмне? Мисалы мынаны слайдер деп коет да. Мына нары бери жылдыргандычы. Мен анда мындай издеп көрөм да, Google'га. Слайдер деп жазып көрөм, болсо Flutter слайдер деп жазып көрсөм эмне болот? Көрөңүз. Мына көрдүңүздөрбү? Ошол да биз издеп аткан нерсе табылды депчи. Сүрөттөр менен жада алса. Ушуну мен кантип колдоном дейм дагы. Мен ичине ачып коддорду карап издеп көрөм да. Мындай колдонот экен, мындай бар турбайбы деп издеп көрөм. Жада алса видеолордун дагы сунуштайт экен. Ушуларды издеп чыгып анан сонун кылып мен дизайнды чыгарып коем да. Мисалы биринчи эле мындай сайтка чыгарып, же болбосо өзүнүн документациясы бар. Айтмакчы пландар ушундай мисал болуп калды. Flutter'дын дагы мындай документациясы бар. Документациясына кирип алып, мына зерикпей отурсаңыздар карап чыгып баарын үйрөнүп алсаңар болот да. Flutter Docs деген бар. Мына азыр көрсөңүздөр. Мына ичинде мындай документациясы бар. Именно биз издеп аткан нерсенин баары ушул жакта.
мына Flutter'ga тиешелүү нерселерчи. Видео менен иштегиңер келебиз, значит видеону ачкыла. Виджеттердин каталогун көргүңөр келеби. Мисалы бизде азыр эле колдонуп аткан, мисалы текст виджеттерде карасаңар бул жерде текст деген виджет бар. Муну ачкыла, мынтип карап, кандай текст бар экен, тексттин түрлөрү бар экен, ушуну карап издеп үйрөнөсүң да. Ошол. Көбүнчө мындай үйрөткөн ошону үйрөтөбүз. Баягы издешти көбүрөөк үйрөткөн, анан чогуу өзү кийин ошо. Көбүнүн баягы эртелешке келип кеткен да, бир себеби ошол да, өздөрү аракет кылганда, ушул изденгендер сразу келип кетчү, ишкечи. Ошол да бар. Анан изденбей калп эле мындай коддордун видео сабакты көрүп коюлуп, көчүрүп жүрө бергендер анда мындай түшүнбөйт да, жөн эле кодду көчүрө берет. Зачем да? Ошондой жагы бар. Мен да азыр мынаны издеп аткам, жана бизде мына уланта турган болсок, мисалы слайдер деген бар. Мунун видеосун көрсөм, өзүнүкүн айтты да, эмне дейт? Мындай бир колдонсоң болот дейт да, ушинтип колдонсок болот. Көрөбүз, биз жада алсам коддор бар экен, аны иштеп көрсөңөр болот мына. Көрдүңөрбү, ушундай иштейт. Ушуну алып эми биз иштеп көрөбүз. Мен мындай кылайын. Мынаны кааласаңар мындай кылып туура көчүрүш керек. Муну көчүргөндө дагы бир жерине мисалы мындай кылып бир үтүрдү унутуп калып көчүрүп койдуңар, анда ката бересиңерчи. Ошон үчүн мындай биринчи үйрөнүп атканда кааласаңар мындай биринчи мындай слайдерде өзүнчө мындай бир ортолорунда 0дон баштап жазып көргүлө. Мисалы мага азыр баягы сызык керек болуп атпайбы мага, мына жердеги мына сызыкты мынанын үстүнө коюш керек болуп атат да, айтам мен. Анда дейм. Мен мындай карап келем дагы. Ушуну мисалы мен билбей атам. Слайдер деп жазат дейм, ичине мынарды берип коем. Аны кантип берем? Мына жерге келем да ошол эле. Слайдер деп жаздым. Вот. İçini açsam mınдай нерсе бар. Же болбосо слайдер дейм. Баягы көчүрүп атабыз биз. Наконс болобу да. Слайдер көчүрүп атам, ичин ачып карайм да. Ичин ачып карасам мындай нерселер бар экен да. Буну properties деп коем. İçinde не нерсе ошону алат да. Не дейт бизде? Бизде value деген бар экен да. Бул value деген эмне экен? Көрөбүзчү биз. Value деген бар экен. Бакын мындай дизайн. Value деген бар экен да. Бул value деген эмне? Мындай да, value деген мына кыргызча жазып да көрсөтөйүн силерге. Учурдагы абалы да, value деп коет. Ошону мен мисалы учурдагы абалы деп коеюн. Окуйбуз. Катанда окуйбуз мындай. Өзү. Не дейт? On change деген функция бар экен, ошону жазмайсаңыз ката берем деп атат. Мындай катанда окушты үйрөнүш керек. Мындай келесиңер үстүнө. Айтып берет эмнедечи. Мындай түшүнөм да. Name parameter дейт, on change is required дейт. Бул сөз болуш керек деп атат да, мыначы. İçini ачып карайлычы, on change бар экен. Карап көрөбүз. Вот бар экен. Бул end экен, бул on change дейт. Мына башында турбай. Мына бар экен. Көрдүңүздөрбү, уже ката не болду, кетти. Вот. On change деген мындай бизде функция деп коет. Ушул берилген үчүн мындай пока мен жазып турам. Ичине не алсам? Мындай алсам да болчу да, пока 0 берип турайын. Ошондо ката берет. Анан мына абалды эмнеге жазып алдым деп атат? Учурда абалды сен каяктан алып келесиң? Бул абалын каяктан билейм деп атат да. Мен айтам, value-нун түрү кандай дейт? Double экен да. Значит, мен бул үстүгө келем дагы бир жерге жарыялайм да. Жарыяларга бар реклама кылып, ошентип жарыялап алам да. Не дейм? Түрү double деген бар. Же болбосо мынаны атын жазайын биринчи. Учурдагы абалын не дейм? Жазам бул жакачы. Мынтип жаздым. Муну переменный деп коет, өзгөрмө деп коет. Өзгөрө бериш керек да. Бизде азыр тапшырма боюнча мына өзгөрүп атпайбы мына? Биз өзгөрткөндө мына өзгөрүп. 40 болду, 60, 80 ушундай болупчу. Же болбосо мына жердеги өзгөрөт да, мисалы мына play ойногондо, музыка ойногондо өзгөрөт. Ошол өзгөрмө болуш керек да, айтам мен. Мунун аты өзгөрмө, учурдагы абалы деген ат бердим өзгөрмөгө. Мунун value деген мына ал именно. Бизде азыр ката берип атпадыбы? Value депчи. Мына value деген эмне депчи. Ушул value. Майниси да. Майниси дегенге не дейм? Майниси менде бир анчадан башталсын. Давайте мен 0дон баштап коеюн. 0дон башталсын деп койдум. Мунун түрү кандай дегенде бизде ошол Dart'та бая строго типизированный язык деп коет. Түрлөр менен аябаштайт да, не дейм? Мунун түрү double дейм да. Бул түрүн каяктан билдим мен? Мындай келсем, мен да айткам да, бая карап алгам. Өзү подсказка берген да, не дейм? Кайра койдум мен. Мына. Үстүнө келсем не дейм? Не деген? Түрү double деп коет. Оны еще required сөз болуш керек, беришиң керек деп атат да. Уже мен бердим, ошон үчүн не болду? Ката кетти.
не болду бул жагы дагы бир кайталайм өзгөрүш керек да мына 0 эмес баягы ар кандай ойногон сайын ар кандай сандар өзгөрүп туруш керек анан мында келип дагы бир карайм пока 0 мына жерде мына көрдүңүздөр мен азыр мисалы мына жерде ката болуп турат да мына кызыл айтып өттүм го бул ката депчи бир үтүрдү унутуп калганым үчүн гана да эмне кылам үтүрдү коюп койдум вот келди бирок биз мынаны туура эмес коюп коюппуз ортосуна коеюн мен андан да мындай кылсам болот давайте мен мына слайдерди алып туруп бул жерден алып туруп эле мына тексттердин ортосуна коюп койсом кандай болот экен көрөлүчү коюп көрөбүз вот бирок эмне болду бирок экөө мындай биз каалагандай болбой калды анда же болбосо мындай кылып туруп азыр мына жерде берген туура окшойт sized box'tu берип көрөм sized box деген баягы муну өтө электе да sized box деген ошо аралыгынан b деген тема бул мисалы мага бир 30 пиксель деп турайын пока наоборот мына жака өчсө экен туура берген экенбиз жана ошондо ну пока бул тутпустан иштейбиз бизге мындай бир калатысыз нерсе болуп калды да ушуну кантсем болот ошону бир аз ойлонуп туруп баштасам болот так бизде канткен экен мындай кылайын да 30 пиксель бердим текст бул жактан кетти тексттен болгондо азыр спейс атканда мен мынаны өчүрүп турат окшойм мен рого кечиресиздер туугандар мындай кылдым да мен мына бизде ро катардан тизип берет дебедикпи ушуну мен катарынан слайдерди катарга кошуп коюпмун да мен дагы бир слайдер кошсом бул дагы кошулуп калат эле болчу мына көрдүңүздөрбү экранга батпай калды бирок таңкы чыгып кетти муну катарга кошуп коюпмун да эмне кылам анда бул жерден алып туруп эле мынаны да кылам чогуу кылайын мындай кылсам кетти мен именно баягы катарынан тизгиз келип атат өйдөдөн ылдый карап айтам мен родон биринчи дейм мына слайдер керек деп койсом мага вот алып келип берди да эми ушул слайдердин мындай нерсеси бар мына түсү азыр бизде белгисиз да ошонун ичин дагы ачып карасак бизде актив color дейт актив color басып көрөлүчү эмне болот мунун түрү кандай экен түрү color дейт значит биз эмне кылам color мисалы эмне дейли мисалы эмес бул жакта бар атайын түсү туратай именно ушундай түс кылайынбы же түстөрдү ар кандай колдонуп кете берейинби маселе деле жок сизге кандай жагып атса кыла бериңиз убактыбыз аз калып атат Жаныбек мырза бир аз тездеп бүтүрүп берсек хорошо анда мен да кылайын бул актив color дейт азыр мына байкалыш үчүн көрөбүз мисалы мен мынаны жүргүзгөндө бул эмнеге жүрбүйт ана он чейин электим бир жагынан inactive color дегенде бар color точка буга blue болуп коеюн пока ошондой эле бул нул эмес айтам мен бул мындай мунун ичине слайдердин ичине мен адам качан мынаны басканда дейм басканда дегенди мен эмне кылам бул жактан алып алам да дабл түрүнөн дейм мисалы value'сун адамдын эмне дейм адамдын тандоосу деп коеюн тандоосу деп бердим дагы бул жактан мисалы set state деген бир тема бар ушул set state'ке бизге именно бизде эмне дедик баштапкы абал учурдагы абалын эмне кылам берип коем и учурдагы абалынын баары бар неге бизге адамдын тандоосуна барабар кылып койсом ошондо бизге бериш керек да көрөбүз вот эми иштеди мына бизде color мына негизги түсү активдүү түсү мына актив болуп турбайбы бул кызыл деп койдук актив эмес пустой болуп турган түсү көк деп койдук да мына көрдүңүздөрбү иштеп калды актив жагы кызыл актив эмес жагы көк болуп калды муну жасап алдык эми бизде кантебиз бизде мынтебиз эми бизде мисалы мен мынтейм мынаны жүргүзгөндө мына сандар өзгөрсүн мыналарчы аны өзгөртүштөн мурун бизде мындай нерсе бар ичинде ачып туруп канчадан башталсын дегени бар бул минимум жок максимум деген бар канчадан бүтсүн деген бар максимум деген бар ушул максимумга мисалы мен давайте 100 кылып турайын пока
100'дөн бүтсүн. Мисалы мына барганда 100'дөн эргечин 100 болот. Ошондой эле дагы несі бар. İçinde division деген, divisions деген бар. Булар канчадан бөлүп берсин десек, мисалы 10'дон дейт турган болсок, 10'дон берет экен. 10'дон берген жок. Анда буну пока мен мында алып турайын, максимум мында алып турайын. Ана мен мындай кылайын, мына өзгөрө турган сандарды мынаны өзгөртүп койсун. Аны кантем? Менде уже билем учурдагы абалы деп мен үстүнө переменный өзгөрмө жарыялап алгам. Ушул 0'дон башталып турсун пока. Мындай кылам мен. Ылдыйына келгенде эле мына жердечи эмне кылам? Учурдагы абалын бул жака өтүп коем. Учурдагы абалы кандай түрүнөн дейт, мен toString кылып койсом, ушундай эле макроны алып койсом, бул ката кетти. Өзгөрдү, мына көрдүңүздөр, өзгөрүп атат да. Ошондой эле муну мен кандай кылсын, мага мындай түрү жакпай атат дейм дагы. toString as fixed деген бар. toString as fixed деген бар. Бул мага 0 берсин деп койсом. Болду? Болду. Көрдүңүздөр. Муну жасап алдык. Почти бул жагы бүттү. Анан мына кнопкалар кандай келет десек, кнопкаларды дагы биз мындай кошуп кете беребиз да. Кнопкалар так 3 кнопка бар экен, бул значит row экен, катардан тизилеткен. Не кылам бул жакка? Бул жакка row деп туруп эле ичинде мага children керек. Бул children'га мисалы image assets деген барбы бизде бар, Ошонун ичинде адрести жазып коем. Адреси бизде так кандай бар экен? Бизде back бар экен, жок, бул эмес. Book, step, home, layout, play, skip. Мынанысы керек. Skip png, skip forward, так, play circle. Мына туура жазылган. Play circle. Болду, түшүндүм. Не кылам, мен келем да биринчи мага не керек болуп атат? Assets деген папка бар дейм. Assets деген бар. Анын ичинде images деген бар. Анын ичинде карасам менде skip back деген бар экен. Ошону не кылам? Колдонуп алам. Skip back .png форматынан ушуну алып коем. Анан баарын эле биринчи мындай кылайын. 19 пиксель экен. Анын түсү мындай экен. Давайте мен баарынан бир сөз жасап туруп, аны жерден копировать этип кете берем да. Так, бул жактан эмне кылам? Түсүнү болсо color деп туруп, colors 0xff мындай түрүнөн коюп коюм. Өчүрбөй алып тур. Алдым дагы бул жакка не кылдым, коюп коем дейм. Все. Келиш керек. Анан ошондой эле бизде башынан бир жүрүш көрсөм, мага түз келдиби? Түз келген жок, 2 пиксель, так, бул түз, мынаны алдык. И все. Мына келиш керек, эмне келбейди? Image жазып. Бул адресин түшүрөм, assets тура эле, image тура эле, skipback.png. skipback.png тура эле. Башкасын колдонуп турат. Керек болсо, мага skipback эмес, түзөсү skip баягы ортосунда play circle деген бар экен. Play circle деген бар. Анан ошондой эле skip forward деген бар. Forward деген бар экен. Эми буларды бир колдонуп көрсөк болот деп ойлойм да. Размерин чоңойтсок, ошондо да болушу мүмкүн. Так, размери бизде мынанын размери. Негизи мына түсүн бербейт болчу, мен мындай кылып эле. Өзүнүн түсү комачаны.
Беребиз. Ne katып kaldı? Bunun ылдыйына да айтчумун, мында алып турам, ылдый кылан алып турам. Мына ноуттан мода токсойт болсо. Машина карасаңар мына загрузка бүтпөйт. Бул жактан мына bottom эң ылдыйындагы мага мынаны алып келип турам, бул иштеп турганчы. Мыналарды чыгыларды айтатмын. İçinde bizde мындай нерсе бар, bottom navigation bar деген бар, ошонун ичине bunun түрүн карасак, bunun түрү деле widget дейт. Мен билем муну. Bottom navigation bar дейм, ошонун içinde дейм, items деген бар дейм. Items деген ошо list деп коет да, тизме. Катарынан тизип бериш керек да мага. Буга не деп койсом болот? Буга bottom navigation bar item деле ушундай да, мына түрүн айтсам. Вот ушундай экен да, bottom navigation bar item деген экен. Ушуну алам дагы, бул жака тизип кете берем да. Оңойдон мачы. Мисалы дейм, биринчисине иконкага мен image берип туруп, image берип туруп, буга адресин берип койсом болот экен. Болот. Адресибизде assets деген бар дейм. Assets'in içinde image деген бар. Анын içinde bizde ne olup kaldı ошондо биринчиси үй экен, значит bizde эмнеде home дегенди көрдүм окшойт. Анда home деген бар дейм. home.png форматынан болсун. Болду. Сиз аларды тизип тура бериңиз. Мен бул жакта суроолорго жооп бере берейин. Анан менде бир ой болуп атат. Сиздики алды компьютер кичине катып калды окшойт. Булар да азыр келбей сизди кыйнайт. Шуну сейв кылып туруп, бир VS Code'ду өчүрүп кайра жандырып койбойсузбу? Ошентип окшойм, ал компьютер катып калды. Негизи бул программалоодо өтө жөнөкөй, мындай өтө көп кездешкен нерселерден. Анан азыркы биз айтып аткандагы нерсе ошол күчтүү компьютер болсо, ушундай кыйынчылыктарга түшүп болбойт. Абдан күчтүүсү болуш керек, негизи эң күчтүүсү болсо жакшы болот. Анан могул жерде бир суроолор келип атат. Азыр рассрочкага же кредитке окуса болобу дейт. Эми ошо рассрочка эле ошол да айына бөлүп төлөп окусаңыз болот. Алар тууралуу кийин сүйлөшө беребиз. Просто азыр сабакта бузгубуз келбей атат да. Азыр максат мындай курс тууралуу сүйлөшүү эмес да. Деги эле ошол мындай сиздерге бир пайдалуу бир нерсени көрсөтүп, ошол программалоо жөнүндө маалымат берип калалы дегибиз келип атат. Анан бул жерде дагы жаңы үйрөнүп жаткандарга JavaScript дейт. Жөн эле JavaScript деп жазсаңыз болот. JavaScript оңойбу же Flutterбы дейт. Экөө тең оңой эмес. Flutter да оңой эмес, JavaScript да оңой эмес. Бирок бирөөсүн окуш керек. Агай Flutter программист жасап бүткөндөн кийин backend программист дагы кылабы же Flutter өзү эле жасай алабы backend жагын дейт. Эми бул приложенияга жараша backend дагы жасап бериши мүмкүн, бирок Flutter өзү дагы бир нерселер жасап коюшу мүмкүн. Бул заказга приложенияга жараша. Жаныбек мырза канча убакыттан бери заниматься этесиз Flutter менен дейт. 2 жылдан өтүп калды буюрса Жаныбек мырзаныкы. Жаныбек агай каерде иштейт азыркы учурда? Жаныбек агай азыркы учурда биздин компанияда иштейт. Эсенбек мырза, суроо барбы? Кол көтөрүп да суроо берди. Ооба, угулуп атат. Ооба. Мен жанагы эле настройка боюнча суроо сабагыңыздын аягында кылайын деп эмес. Жаныбек азыр боло береби? Эсенбек мырза, жок, ал суроого сиз Телеграмдан мага жазып коюңуз, эртең карап берели. Бүгүн уже кеч болуп кетет. Чоң рахмат. Ал жарайт. Дагы суроолор барлар, суроо берсеңер болот. Жаныбек мырза, сиздики кандай абалга келип калды? Нормально катып атат да, өчүп калат да, мындай. Болар эле сүрөп кетип окшойт бул адамдан. Өчүп калат. Султан мырза айтып атат, мен Pythonду билем, Flutter оңой эле болчудай көрүнөт го деп. Ооба, мындай
кичине түшүнүк болсо, эми мындай оңой эле болот, бирок баары бир мындай көп аракет кылыш керек дегим келет. Мындай кылсак болот. Вообще эле компьютерди перезагрузка алып кирсеңиз деле уруксат. Азыр мына билгенен аракет болбосо мага ушундай. Туугандар ушундай программалоодо айрыкча ошо мындай күчтүү компьютер алып албасаңыз, мындай сизди абдан кыйнайт. Өзү карасаңыз, өзү программалоо, ушул кодду ушунча нерсени жазуу өзү кыйын. Анан сиз анын үстүнө дагы анан кыйналып атсаңыз, элестетиңиз, ушинтип компьютер нерв кылып атса. Нургүл? Агай могу кодду жазып атканда ушинтип компьютер катып калса, анан өчүрүп кайра күйгүзгөндө өчүп калбайбы, сакталып турабы? Ооба, сактап туруш керек. Сакталып турат, өчүп калбайт. Ал үчүн атайын сактап туруш керек, улам иштеген сайын. Ооба. Рахмат. Негизи мына VS Code өзү да автоматически сактайт, анан сиз дагы мындай программисттин эң жакшы көргөн клавиатурасы бул Ctrl-S да. Ctrl менен S-ти басканда ошо сейф го сактап турат. Дайыма ошону басып турабыз да. Бул кайсы типке кирет деген Бекболоттун суроосу бар экен. Бекболот мырза, бул Dart тили өзү строго типизированный деп коет, баягы строгий тилдердин катарына кирет. Ошо Java тилине бир аз окшоп кетет. Анан мен көп деле тилдерди жакшы билбейм, бирок Python менимче динамичный тил болуш керек эле. JavaScript динамичный болчу мен билгенден. Ага, эмне үчүн Flutter тандадыңыз? Kotlin, React, Native сыяктуу фреймворктор бар го дейт. Kotlin фреймворк эмес, Kotlin бул Androidке жасоо үчүн тил. React Native болсо фреймворк, бирок ал уже эскирип атат да бүгүнкү күндө. Ал боюнча атайын салыштыруулар бар, карап көрсөңүздөр болот. React Native'ден атайын бизге Flutterге келген досторубуз бар. Так. Жаныбек мырза келтат окшойт. Экран көрүнүп атабы? Көрүнүп атат, бирок пока не Ран болбой атат да. Алышты. Анда сиз вообще эле компьютериңизди перезагрузка алып келиңиз, биз ошону күтүп туралы, Атайда мына болсо болбой калды. Бул алды эмулятор беле же телефон эле беле? Телефон эле билбейм, мындай катыбайчы. Биринчи жолу көрсөм өзүмө. Канайымдан дагы жакшы суроо бар. Сиз перезагрузка алып келе бериңиз, вообще эле компьютериңизди өчүрүп анан кайра келсеңиз. Болду. Болдубу? Сонун. Мобильный приложенияны дагы кайсы программалоо тили менен жазса болот дейт. Бул негизи Swift, Kotlin, Java, C++ менен деле болот. Анан кээ бир учурда баягы чоң мобильный приложенияларды жазганда бир эле тил жетиштүү болбой калышы мүмкүн. Ар кандай ситуациялар болуп калат, ар кайсы тилдерди колдонуп калышы мүмкүн. Даже мисалы кээ бир мобильный приложениялардын айрым нерселерин искусственный интеллект колдонгондо Python'ды колдонуп атышат азыркы учурда. Ошон үчүн мындай чектеп коюу туура болбойт да. Ар бир телефон экранга адаптация жасалабы дейт. Ооба, сөзсүз жасалат. Жакшы суроо экен. Ошондо Кыргызстанда приложениялар, мисалы Mbank сыяктуу приложениялар Flutter'да жасалганбы? Ооба. Именно ошол Mbank, Megapay, Optima, азыр жаңылбасам О денги, бирок аны точно билбейм, О денги да өтүп атат деп уктук. Демирбанк, Элкарт деген приложениялар бар, ошолордун баардыгы Flutter'да жасалган. Канайым C# боюнча оюңуз деген суроо келди. Эми C# боюнча оюм, C# жакшы тил, чоң тил, сөзсүз мындай. Эми сиздерге окшоп университеттерде окуп аткандар билсе жакшы болот анткени. Аны менен чоң иштерди кылса болот да. Бирок мен билбейм. Тилекке каршы C# боюнча мындай аябай мындай эксперт ойлорумду айта албайм, конечно. Бирок эски баягы күчтүү тилдердин катарын толуктайт. C#, C++, дагы Java дегендер булар эски тилдер да.
Flutter framework, C# бул тил да, ошон үчүн салыштырып болбосо керек. Flutter'ды бүтүп кырында удаленно иштесек болобу, примерно канча табышат. Как раз ушул боюнча бүгүн эле бизде стористер чыкты. Примерно $500–600 жогору башталат Кыргызстанда айлыктар. Удаленно иштесе болот, эмнеге болбосун. Демек, Flutter'дын жардамы менен Android жана iOS продуктларын жасай берсе болот экен да, Айбек. Ооба, сөзсүз. Android, iOS, мынакей могул жерде жазылып турат, мына Linux деп турат, macOS деп турат, Android деп турат, iOS дегени да жогоруда болсо керек. Ошол эле учурда десктопко чыгарса болот, вебке чыгарса болот. Мына веб дегени турат, Windows дегени турат. Ушулардын бардыгына мына биз lib'тин ичинде жазган нерсенин бардыгын Жаныбек агай айткандай, мына PubSpec YAML аркылуу дагы бул жактагы ошол өздөрүнүн жасалган даяр коддор аркылуу булардын бардыгын ошолорго мындай бөлүп мындай айтканда ошол тилдерге которуп берет да. Булардын бардыгы эле биз сүйлөп аткан тил сыяктуу эле бир тил. Ошону менен анан өткөрүп берип коет да. Жаныбек мырза, эң жакшысы болдубу? Болбосо бир пираза. Акыркы мына болмошойт. Ушундай нерселер көп кездешет бизде. Кайра ката берип калды. Эмне ката берип калды ичимде. Navigation бермейт. Bottom navigation бардан дейт. Links'in бербей атасың дейт, болду түшүндүм. Links'in бербей атсам, андан links'in берип коебуз. Bottom navigation бардан. Айданадан жакшы суроо бар экен, сиз аларды оңдоп тура бергенсиз. Агай программист болуш үчүн көбү логика жакшы болуш керек дейт го, ошол чынбы дейт. Бул эми мындай окуп башташ үчүн логиканын деле кереги жок да, ушу эң жакшы логика ошо окууну башташ керек да. Главный логика ошол да, ал болбосо мындай вообще окууну окубай туруп каяктагы логика дегендейчи, анан ал нерселер ошол окуу менен, практика менен келет да. Албетте логика жакшы болуш керек, бардык эле нерсе жакшы болуш керек, мындай аракетчил болуш керек. Ошондо бир эле тиркемени жасап, iOS'ка да, Android'ке дагы жайгаштырса болобу. Мен ушундай түшүндүм. Бир ок менен эки коен аткан сымал, туурабы? Туп-туура, канайым. Android'ке дагы, iOS'ка дагы, macOS'ке дагы, Linux'ка дагы, вебке дагы, десктопко дагы бардыгына тең ошол бир эле нерсе менен чыгарып кетсек болот, бир код менен эле. Эми алардын да өзүнчө настройкалары болот да, өзүнчө аракеттениш керек, бирок эң негизги ошол HTML, CSS экөө чогуу бир сапка жазылат экен, Flutter. Два в одном дейт. Бегмай эми HTML, CSS деп айтыш кыйын бул жерде. HTML, CSS деген нерселер жок. Бирок мунун стилинде ошол HTML менен CSS бир жакка жазылып аткан сыяктуу көрүнөт. Flutter келечеги кандай ойлойсуз? Кийин iOS, Android, Kotlin, Swift ордун баса алабы, популярный болуп кете алабы? Уже эле популярный болуп кетти. Аман мырза, карап көрсөңүз болот. Flutter'дын келечеги, эми келечекти айта албайбыз, биз көзүбүз ачык эмес. Но бирок азыркы учурда популярдуу болуп атабы, болуп атат. Күндөн күнгө компаниялар Flutter'га өтүп атат. Кыргызстанда чоң компаниялар өтүп атат. Германияда чоң компаниялар өтүп атат. Уже BMW компаниясы Flutter'га өттү. Японияда Toyota компаниясы Flutter'га өттү. Flutter бул Google'дун продуктусу да, ошон үчүн муну мындай келечеги кандай болот деп мындай көз ачыктык кылыштын менимче кереги деле жок го дейм. Анан мындай вообще эле келечектин кандай болорун билбейбиз да. Эртең балким вообще эле программирование деген каралбай кетсе эмне болот? Мисалы, вообще эле свет өчүп калса эмне кылабыз? Былтыр болду эле го, бир 2-3 күнгө Орто Азияда свет өчүп калып айлабыз кетти эле го. Анда ар башка тилдерди бир продуктка кантип бириктирет? Мисалы, бир приложениянын ичине.
Эми ал биздин проблема эмес. Аны Flutter'ды жасагандар уже киргизип коюп турат. Так, Жанек мырза, иш сизде. Башталды окшойт. Иштеп кеттик, кайра жакшы болду. Бул жерде мындай болуп атат, баягы ойгонкенбиз, көрдүңүз иштеп калып ошо ноутка маневр жаткандар, меники өзүм MacBook процессору да аябай күчтүү. Билбейм эмне биринчи жолу катып атат, чындап. Мына жерде азыр эмне болду, бизде ылдыйкыла бөлүгүн жасап атабыз, азыр ушул жерден тезирээк бүтүрүп алсак да болот да. Мына категориялар деп мен койдум, азыр ошондой эле бизде жомокторум деген бар экен, ушуну мен алайын, бул жакка дагы өзгөртүп салайын. Ошондой эле профиль деген бар экен. Муну да алайын, муну дагы өзгөртүп салайын. Мыналарды бир оңдошубуз керек экен. Так, бизде мына виджеттерде туура эмес жайгаштыруунун кесепетинен болуп да, ron ичине кирип турбайбыз. Ро бүттү. Мен мына ron ичине киргизип койгом да. Мага именно колондун ичине деп койсом, вот, мага туура болот да. Бирок арасына бир аралык деп коюн, main axis alignment space around деп мындай берсем, келди. Эми бизде мында бир аз size box болчудай сезип атат. Мен size box менен бир height берип туруп, буга бир где-то 30 берип койсом кандай болот экен. Сону болду. Эми так, мына жерде да иконкаларды биз билебиз. Мына сүрөттөр арасынан тандалып атат, бирок бизде бардык үйдүн сүрөтү болуп калыптыр да. Аны биз бул жерден өзгөрткөнбүз. Мына home деген биз экинчисине бизде эмне деген алдык эле азыр эстешимче карайбыз. Имечтерин ичин ачып карасак, экинчисине эмне бар экен бизде? Так, категориялар. Буну кандай ат койдук экен? Book дейт, layout grid окшойт. Ушул экен. Не дейм? Layout grid деп ат бердим. Мага келди. Ошондой эле бизде үчүнчүсү эмне эле? Китеп, анан профиль экен. Дейбиз бизде book деген бар, койдук. Ошондой эле акыркысы бизде profile бар экен. Skip layout image. Аны аты койдук да. Так, вектор мына болду. Ушул экен. Вектор экен. Дейбиз анда вектор деп коюп коебуз, бизде келди. Эми бизде мындай болуп атат да, карасаңар, бизде бул жакта мына жазуулар менен көрүнүп турат. Ушулардын биз бир сыйга настройкалап коюш керек да. Настройкалап бердим, код жазып коюш керек. Ушуларга не дейм мен? Маны ичин ачып карасам, менде нелер бар экен? Background деген кыскасы түрлөр бар экен. Мага именно selected font size ушуну колдонуп көрөм. Бул канча мисалы бир 15 фонт үстүндө болот экен. Бирок бизге эч нерсе көрүнбөйт атат. Ичин ачып карайын дагы нелер бар. Көрүнүп font size, I can see. Мына color дейт да. Ушуну көрөйүнчү, бул не экен? Түрү color дейт да, ичинен colors точка мисалы blue деп көрөйүн. Эмне бизге берет экен да? Ошону киргизебиз. Blue. Иштебели. Ичин дагы ачып көрөбүз. Эмнелер бар бизде дагы? Так, unselected font size, theme style. Selected, мынаны коюп көрөлү, colors. Мисалы red. Көрүнүп турат. Көрүн да. Значит, бизге ушул blue болсун. Blue болсун. Ошондой эле selected item color, unselected item color мунулар эмне болуп атат? Өтпөйт ата. Мен мындай кылайын да, мынаны өтүш үчүн кантип коем да, мынаны башкана мына өтсүн, өзүнө өтүп берсин. Ага мен мындай кылайын, бир set state ичине баалау экен бул. Жаныбек агай, менимче примерно болду окшойт. Себеби азыр убактыбыз биз аябай узатып жибердик, 2 саат болуп кетти. Сиз ушул жерден мындай кыскача жыйынтыктай бериңиз. Ушуну кийинчерээк аягына чыгарып, анан алдыгын иштегенин мындай видео кылып туруп, өзүнчө Instagramга сторис кылып чыгарып группага жөнөтүп коебуз, Кудай буйрса. Убакыт анан адамдар биякта тынчы кетип уже чыгып баштады, анан суроолорду да бергендердин суроосу көп болуп атат. Жаныбек агай, сизге ыраазычылык. Кандай болду туугандар? Мындай бир ой пикирлериңиздерди жаза калыңыздарчы. Записти чыгарабыз, Кудай буйрса, Аман мырза.
негизи кандай болду, кандай кетип атат, эми мындай программалоо оңой эмес туугандар. Азыр дагы ушуну мындай жасап жетишип калганыбызга аябай сүйүнүп атам. 1 саат дедик эле, бирок 2 саатка чейин созулуп кетти. Мындай жакшы бир мындай пайда ала алдыңыздарбы деги эле, мындай түшүнүк пайда болуп, деп калдыңыздарбы? Эң сонун болду агай дейт, огонь дейт. Эң сонун болду, чоң рахмат дейт. Жакшы пикирлер жазып бир көңүл көтөрүшүп алалы, себеби мына түн жарымга чейин отурдук. Пайдасы тийген болсо эле биз абдан кубанычтабыз. Сонун агай дейт. Баарыңыздар мындай тартынбай бир жакшы пикирлерди, кандай пайдалуу нерселерди алдыңыздар. Анан ошону дагы Кудай буюрса эртең талап кылам, мына Telegram группага дагы жазып коюңуздар деп. Негизи кандай түзүлөрү түшүнүктүү болду дейт. Эң сонун аябай жакшы пикирлер келип атат. Анан могул жерде бир суроо болуп атат. Flutter анда ар башка тилдерди бир продуктка кантип бириктирет, мисалы бир приложениянын ичине. Аны жооп бердик. Бул биздин проблема эмес. Тилдерди бириктирүү бул ошол Flutter'ди иштеп чыккандардын, Google'дун проблемасы ал. Агай курсту бүткөн соң кантип жумуш издеш керек? Бул боюнча биздин YouTube каналда дагы атайын IT жолугушуулар бар. Жумуш издөөнүн жолдорун биз ошо курста дагы көрсөтүп берип, айтып берип, дайыма жардамдашканга аракет кылабыз. Негизи биз курста окугандарга жумуш таап бербейбиз. Бирок ушул күнгө чейин жумушка киргендердин почти 90%-на биз жумуш таап бергенбиз да. Болгон эле бул жерде биз сөз бербейбиз. Но Кудай буюрса мындай жумушту деле таап берүү жагын биз аракет кылабыз. Анан Flutter курсун канча ай окутасыздар дейт. Жалпы 6 ай окутабыз. 6 айлык окуудан кийин 3 ай акысыз стажировкага ушул приложенияларды жасоого катышып калышыңыздар толук мүмкүн. Запись чыгарасыздар, чыгарабыз. Сонун жакшы. Ар бир жумада кылып турсаңыз кандай болот дейт. Ар бир жумада кичине бир аз кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Но бирок ушундай ойлорубуз бар, Өмүрбек мырза, ушундай ойлорубуз бар. Ар бир жумада бир жолу бир ушундай жолугушуу кылып туралы деген. Түшүнүк пайда болду. Кызым. Туугандар мындай болду. Почти ушундай эле болот да. Мындай эми жасап койсо болот дагы. Мыналарда мисалы музыкаларды коюп көрүп, ыгдатып, бийлетип дегендейчи. Даже мыналарга видео койсоңор болот да, видео тиркеме кандай болсо ошонун баарын жасайсыңар. Так, хорошо. Рахмат. Анан бул жерден канайымда дагы жакшы неме болду. Мага бир аз түшүнүксүз болду, бирок сонун дейт. Ооба, эми бир сабакта түшүнүп кетүү бул реалдуу нерсе эмес, итак эле. Ошон үчүн ага кыжаалат болбой эле койгула. Бир сабакта түшүнүп кетүү итак эле мындай реалдуу нерсе эмес. Дагы Flutter'ди сиздер аркылуу билдим, чоң рахмат дейт. Сонун агай түшүнүктүү, англис тилди дагы билсе жакшыраак. Ооба, Айдана да аябай сонун пикир болду. Англис тилди билсе жакшыраак эмес, аябай жакшы болот, жеңил болот. Сонун үйрөнсө болот экен, вроде түшүнүктүү эле, жеңил окшойт. Но жеңил деп айта албайм. Азыр биз жеңил кылып көрсөттүк да, азыр көрүп атасыздар Жаныбектин кандай кара терге түшүп кеткенин. Бул баягы тез көрсөтөбүз деп аябай кыйналып кеттик да, аябай жакты, кайра кызыгып калдым дейт. Дагы Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Flutter'ди сиздер аркылуу билдим, чоң рахмат. Мен орто жерден катышып калдым, курс канча сом дейт. Курс туугандар жалпы 6 айга 90 000 сом. Бирок ошол бөлүп төлөгөндү караганбыз. Ай сайын эле бөлүп төлөсө болот. Как раз ошол жаңы группалар ачылып атат. Катталсаңыздар болот. Албетте Flutter'ди иштетүү жолу боюнча түшүнүк пайда болду. Эмгегиңиздер үчүн чоң рахмат, өркүндөп өсө бериңиздер. Рахмат Асылбек. Коддорду бирок бир аз кашараак башылган жайгашып окшойт, менимче ирети боюнча же мен туура эмес ойлоп жатамбы? Аман мырза, негизи туура эле ойлоп атасыз. Азыр бул жерден көрүп туруп айтканыңыз боюнча, бирок аны дагы ошол баягы чыныгы жумушта ирет деп жазылат. Мындай кылып жаза берсең башың айланып өлүп калбайсың. Бул жерде просто баягы сиздерге баягы түшүнүк болсун деп эле, эптеп эле баягы иштесин деп элечи, мындай шашып кеттик да.
мындай болбойт эч качан. Ошо башында да эскертип айтканбыз. Каша болуп калышы мүмкүн. Башаламан, аябай эле башаламан болуп калды. Но ал азыркы жердин программасы эмес. Курска жазылгым келип жүрөм, тыйын жактан проблема болушу мүмкүн. Тыйын жакта любой адамда проблема бар. Бирок Кудай Тааланын казынасы кенен. Жаныбек байке өзүнө лично суроо. Жаныбек байке эмне үчүн Flutter тандадыңыз? Азыр өкүнбөйсүзбү тандаганга, башка тилди билесизби дейт. Азыр өкүнүп ыйлап жүрөт. Кыйын экен да. Негизи туугандар мен биринчи ошо JavaScript окугам. Анан JavaScript окуп карап бүтпөй койгом анчы. JavaScript окусаң дагы бир нерсеси чыгат экен. Анан ушу тааныштан таанышып, Flutter'ды карасам жеңил экен, анан тез келсиң. Кыргыздарда тез жеткен жакшы көрөбүз го. Тез жетсең болот экен ул менен. Ошон үчүн Flutter'ды тандагам. Анан бир жагынан түшүнүктүү. Мындай тактак айтып берет да, мына жерге мындай коесуң деп. Ошон үчүн Flutter жеңил болгон аябай. Ошон үчүн тандагам. Так, анда туугандар мындай кылалы. Коштошолу. Баарыңыздар жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Бул видео YouTube'ка да чыгат. Ошол жактан дагы комментарийлер жазсаңыздар дагы болот. Аягына чейин чыдап көрсөңүздөр, конечно. Анан азыр мен записти токтотом. Андан суроолор болсо, ой пикирлер болсо, анан эркин сүйлөшө берсек болот.